Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Алтын Арыстанбекова, кайрадан түз эфирдемин. Бүгүн саат 4-тө, кечки саат 4-төрдө мага оштон Нур ТВдан телефон чалышып, биздин студиябызга Чоң Азаттын Сыймак Жапыкеев менен Мамытканов келмек. Сиз менен түз эфирден Бишкектен скайп аркылуу чыгабыз дегенинен макул деп скайптын настройкасын тууралап отурсам, кечки саат 8-де чыкмак. Кечки саат 8-ге 10 мүнөт калганда Жапыкеев менен Мамытканов түз эфирге келгенден баш тартышыптыр. Эмне себептен экенин мен билбейм. Бирок деген мен ойлойм, аларга Бишкектен Арстанбекова чыга турганын, түз эфирдин форматы, эл менен болгон сүйлөшүүсү, анан элдин суроолорунун келе турганын, анан кийин деген алардын арасында Алтын Арыстанбекова бар экенин алар билишти, угушту. Эскерте кетсем, Чоң Азаттын лидерлери марттан бери качып жүрүшөт менден. Анткени деген карантин маалында Чоң Азат кухнядан байма-бай видеолорду таратып, элди революцияга чакырып, башаламандыкка чакырып аткан мезгилде мага аябай көп жактан билдирүүлөр келип атты, маалыматтар келип атты, көп адамдар чыгып атты мага. Алар чыгып өздөрүнүн аманат сөзүн айтышты. Алар деген ошо Чоң Азаттын лидерлеринин ар бири боюнча маалыматтары көп экен, бар экен, таанышат экен. Кимдин эмне, кандай оокат тиричилик кылып жүргөнүн, кандай мыйзамсыз иштерди кылып жасап жүргөнүн баардыгы билишет экен. Ошол өңүттө мага аманат сөз менен чыгышкан. Алтынай ушул сөздү коомчулук аркылуу жеткизип кой Чоң Азатка деп. Анан мен деген ошол алар берген маалыматты тастыкташ үчүн Чоң Азатка Хасановго чыктым, Жапыкеевдин өзүнө чыктым. Мамытканов менен такыр байланыш жок, ошондуктан мен Мамыткановго чыккан жокмун. Жапыкеевге Динара аттуу аркылуу чыкканмын. Ошол түз эфирде суроолорум бар эле, суроолорумду берейин десем, эмне суроолор дедилер, эмне суроо экенин дагы айтып койгом да. Анан кийин деген эмне суроо береримди алдын ала билип алып, анан булар деген менден ойда качып жүрүштү да. Мен мартта суроо берип түз эфирге чыгайын дегенмин. Майдын аягына чейин ошол вируска шылтоолоп, анан анын үстүнө деген жанагы иш козголуп, анан булар суракка барып жүрбөдү, ошого шылтоолоп, булар деген түз эфирден качып жүрүштү. Мен суроолорумду Facebook аркылуу буларга жолдогонмун, Чоң Азаттын лидерлерине. Аны сиздер жакшы билесиздер, 100 миңден ашкан адамдар көргөн. Азыр канча адам көргөнү белгисиз, бирок деген силердин кабарыңар бар. Ар бирине мен 5-6дан ашык суроолорду бергенмин. Акча маселеси боюнча, Чоң Азаттын долбоор экендигине байланыштуу суроолор, каражатты каяктан алып аткан маселеси боюнча суроолорду бергенмин. Эми ошону деген толуктап коюш үчүн бүгүн дагы ошол Нур ТВдан телефон чалышып, эже сиз бүгүн Чоң Азат менен болгон эфирге чыгасыз дегенден макул деп мен ошол эфирди күтүп отурсам, 8-ге 10 мүнөт калганда ошо келбей калды. Себебин айтышкан жок, келбей калды деп мага телефон чалышты. Чоң Азат Нур ТВга түз эфирге келбей калды. Мен түз эфирде ошол май айында берген суроолорумду бермекмин, дагы бир нерселерди тактамакмын. Ал ошол майдан бери көп убакыт өтүп кетти. Ошол убакыттын ичинде Чоң Азаттын ортосунда аябай жанагындай Чоң Азат чачырап кетти десек болот. Анткени баягы көңүл калган адамдар болду, акча маселесине байланышкан араздашуулар болду. Хасанов кетип калды деп угуп атам мен. Мел Сарыпбек деген аксакал журналист кетип калды деп угуп атам. Тарныч менен албетте жанагы акча маселеси негизги орунда турган жерде сөзсүз түрдө араздашуулар болот, түшүнүксүздөр болот, талашуулар болот, ажырашуулар болот. Ошентип Чоң Азат азыр аябай чачырап кеткен маал. Бирок деген Сыймак Жапыкеевдин ушул убакытка чейин элди алдап, дагы деле ушул акча чогултуп элди алдап,
популисттенип жүргөнүн мен байкадым. Ошондуктан ушул төз эфир аркылуу ошол Нур ТВга келбей калганын себебин сурайын деп чыгып атам. Сыймык эмне үчүн келбей калдыңар? Менден качанга чейин качып жүрө бересиңер? Менин суроолорума жооп бергиле. Алтын Арыстанбекова каралап атат. Каралаганда чеги болот деп жазган экенсиң. Сени каралагандай сен кимсиң? Укмуш тим эле тиги аалам сыйынган чоң саясатчысыңбы же болбосо укмуш ааламдын баардыгы сага суктанган миллиардерсиңби? Эмне үчүн мен сени караламак элем? Эмне үчүн мен сени көрө албайт элем? Мен ошол нерсени түшүнбөйм да. Мен болгону силердин деген чын ниеттен эмес, чын жүрөктөн эмес, элди алдап атканыңарды мен билем. Ар бир кыймылыңар чын жүрөктөн болгон жок, элди алдап атасыңар. Ал деген көрүнүп эле турат. Ошон үчүн мен ошол элим алданып калбасын, силерге окшогон шылуундардан элим алданып калбасын. Кийин албетте эртең бүрсү күнү жогорку кеңешке барып ошол өзүң айткан тиги Сексалют, Макалё, Калиса деген депутаттарга окшоп сен дагы көрөм барганда кандай сүйлөйсүң, алардан ашып түшпө. Анан кийин деген ошондо анан кийин сенин кыйратканыңды көрөм, ошондо анан кийин элим жанагы тилин тиштеп, аттың кылып, буга чейинки кучактап отурган жыртык тепшесин дагы деле кучактаган бойдон кала берет. Ошондуктан сен деген тиги жогорку кеңешке барбай эле, эгерде чындап эле күйө турган болсоң, өзүңдүн кесибиңде жакшынакай бир ийгиликтер жаратсаң болмок. Эме башкы прокуратурада прокурор болуп иштегениңде эмне себептен жумуштан кеткениңди элдин баардыгы билет экен. Аны сен дагы билесиң, айтпайсың албетте. Тим эле таза адам болуп, өзүңдү популисттенип, элдин алдында укмуш апакай кылып көрсөтүп атасың. Эми каякта иштебе, каяктан акча таап, Лас-Вегастарга барып эс алба. Ал өзүңдүн ишиң, мен ага кийлигишпейм. Өзгөчө үй бүлөгө, жеке жашоосуна кийлигишпейм. Болгону элди алдаба. Элди алдаба. Анан кийин деген тиги эл деген аябай акыркы жылдары туруктуу оппозициянын, күчтүү оппозициянын жок экендигине башын салып, аттың кылып, күчтүү оппозицияга суусап турган маалда сен өзүңдү калп эле оппозиция көрсөтө бербе. Адахан Мадумаровду кандай жамандагансың убагында. Адахан Мадумаровуңар силердин деп эфирде кухняңда отуруп алып кыйкыргансың, кагазды ыргытып. Сен кыргыз элине ата болуп алдың го, өзүнчө эле өгөй ата болуп алдың го. Алдыңан ким чыкса ошонун баарын эле тилдей бересиң. Эркектер эмне үчүн мындай ажылдак болуп калгансыңар? Эмне үчүн мындай майдаланып кеткенсиңер? Эркектер сабырдуу болбойсуңарбы? Толеранттуу болбойсуңарбы? Кичине мындай чыдамкай болбойсуңарбы? Мындай маданияттуу болбойсуңарбы? Эмне тарбия көргөн эмессиңерби? Эме Сыймыкко өзүнүн ким экенин көрсөтүп жүрөт. Эмне чегип, эмне сайынып атканын дайыма көрсөтүп жүрөт. Андыктан Сыймыкка сага кайрыларым. Кыргыз эли сага жаш бала эмес, өгөй бала эмес сага келип алып эле нерв болуп өзүнчө эле тим эле кыргыз элине күйүп аткандай болуп эле элдин баарын тизесиң да сен. Эмнеге тизесиң? Кечээ ЛТРде барып алып, алып баруучуларды дагы башкардың го. Ал жерде кыздар, балдар ал жерде эмгек кылып иштешип атат телевидениеде. Эмне үчүн сен аларды кыйкырасың? Эмне үчүн сен аларды башкарасың? Эмне үчүн сен ошол Атамекен менен Акбөкен Таштанбековду башкарасың? Сен кимсиң башкаргыдай? Бардыңбы? Маданияттуу өзүңдүн программаңды айт. Суроолорго жооп бер. Анан кийин деген элдин баарын эле жанагындай маразматиктей болуп эле кыйкырынып бакырынып эле сөгүнүп эле какшанып эмете бербей, былжырай бербей. Токтот. Өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт. Сага тең келе тургандар бар. Сени менен тең тайлаш айтыша тургандар бар. Мен азыр деген буга чейин жанагы жогорку кеңешке барбасам дагы буга чейинки чимкиликтер парламенти болсо мындан кийинкиси түкүрүк парламент болот деп чакыруулар түшкөндө мен деген барган эмесмин. Себеби дегенде парламентке барбасам дагы кыргыз элине күйүп, майыптарга жардам берип, чындык, адилеттик издеген соттон чындык, адилеттик издеген адамдар келсе, аларды түз эфирге алып чыгып, үнүн
айтайын деген сөзүн коомго жеткирип эле мамлекетке жардам бере алам, пайдам тийгизе алам деп жүргөнүм мен азыр деген өкүнүп атам. Себеби дегенде мен дагы талапкер болуп сени менен дебатка чыксам болмок экен, ошондой көрсөтмөкмүн мен сага. Кыйкырган кандай болот экен, ажылдак кандай болор экен. Сага караганда мен сабырдуураак болсом керек, аял киши болсом дагы. Неге ажылдайсың, неге бакырасың, неге кыйкырасың, сен күйүп атканыман айтып атасың деп калп эле күйүп аткан адам болбочу, күйүп аткан адам сендей болбойт. Күйүп аткан адам бир бурчтан кармап алып ошол жумушту аткарып өтөсүнө чыгат, ийгилик жаратат. А сен болсо деген элдин баарын кыйкырып бакырып урушкандан башка эч нерсени колуңан келбейт. Тиги Жолдошева, Момбековдор макалдатып эле окмуш сүйлөшөт. Эмне болду? Макалдап сүйлөгөн, бакырып сүйлөгөн, укмуш, сулуу, чымчык болуп сүйлөгөндөр колунан бир нерсе келдиби? Эчтеке келген жок. Сен деле ошондой болосуң. Жогорку кеңешке барасың, өтсөң, сени шайласа, шайлаарына менин көзүм жетпейт. Ошентсе дагы баргандан кийин бакырасың, кыйкырасың, башка колуңан эч нерсе келбейт. Ар бир адам өзүнүн кесибинде кандайдыр бир ийгиликтерди жаратып, чын жүрөгүнөн мекенине кызмат кылыш керек деп эсептейм. Сенин колуңан андай нерсе келбеди, келген эмес буга чейин дагы, мындан ары дагы келбейт. Андыктан элди урушуп, ошол кухняда отуруп алып, мадымарыбыңар деп кыйкыргансың. Кечээ ЛТРде деген тиги жаңыңда ким турса элдин баарын сөгүп атасың. Тиги кухняда отуруп алып бирөөлөрдү эле тилдеп атасың. Сен кыргыз элине жамынып алып, кыргыз элинен тыйын чогултуп алып, пенсионердин 500 сомун алып алып, жана 5 миллион сом күрөңөрдү төгүп алып, анан кайра эмне кыргыз элин сөгүп атасың сен? Сен кимсиң сөккүдөй? Кыргыз эли дагы унчукпай турасыңар. Эмнеге? Ким бул? Күйүп айткан жок бул. Эле күйгөндөн айтып атат деп. Күйүп ушинтип айтабы? Facebook бизге ГЭС салып бериш керек, YouTube бизге ГЭС салып бериш керек деген сөз эмне деген сөз? Кечирип койгула, психикалык жактан жабыр тарткан оорулуу адамдын сөзү бул. Келгиле, мындай маданияттуу адамдар барсын жогорку кеңешке. Билимдүү адамдар барсын, сабаттуу адамдар барсын. Баргандан кийин мыйзам жасала турган адамдар барсын. Коюп сайрап отурган адамдын кереги жок аякта. Көрдүк го. Албетте жанагы легендарлуу парламент болбойт мындан ары. Барган сайын президенттер начарлап кетип атат. Барган сайын парламент начарлап кетип атат. Шайлоонун алдында кыргыз элинен суранарым. Шайлоонун алдында терең ойлонуп, ар бир партиянын программасын жакшылап окуп, анан кийин деген чын жүрөгүңөрдөн, чын ниетиңерден барып добуш берсеңиздер, силерден сураныч. Анткени буга чейин ошол 1000 сомдук болуп бүтпөдүкпү? 1000 сомго шайлап алып, аягы эмне болуп атат? Кыргыз эли аркага кетип атат, ордунан жылбай атат, баткакты кечкен боюнча турат ордунда кыймылдабай эле. Эми бардык партия жаман деп айтпайм. Партиялар жакшы, бирок деген партиялар жакшы, бирок деген партиялардын арасында, партиянын ичинде жакшы немелер бар, талапкерлер бар. Бардык партия жаман деп айта албайм. Партия жаман болушу мүмкүн, бирок деген арасында чындыгында элине кызмат кылган, чындыгында жерине кызмат кылган талапкерлер бар. Анан Баткенге чек арага барган, Ош окуясында кайдыгер карап турбаган жарандарды, талапкерлерди шайлашыңарды суранам. Анткени Баткенге барган адам жол азабы, көр азабы деп коет, чек ара азабы деп коет. Ошонун баардыгын көргөн адам чек аранын баркын билет, чек араны коргой алат, чек арада туруп бере алат. Анан кийин деген Ош окуясында кайдыгер карап тура албай, барып ошол жерде эки улуттун, кыргыз менен өзбек улутунун ортосундагы кагылышы болуп кетпесин, ызы чуу чыгып кетпесин, өлүм житим болбосун, эне баласын жоготпосун деген тилек менен барган азаматтарды шайлашыңарды суранам. Анткени деген өзүңөр көрдүңөр, 6-чакырылыштын парламенттин депутаттары Кара Сууга тойго барды эле. Ошол күнү Баткенде чыр чыкканда баардыгы тойдо жүрүштү. Кимдер жүргөнүн сүрөттү баардыгыңар көрүп бүттүңөр. Ошондуктан чек арага кайдыгер карай албаган, улуттар ортосундагы мамилеге кайдыгер карай албаган, балдарга, мигранттарды кордолгон, зордукталган балдарына кайдыгер карай албаган
жакшы талапкерлерге добушуңарды беришиңерди суранам. Мен өзүм жанагы үгүт компаниясында да жүрдүм. Өзүм Ооган согушунун ардагерлеринин партиясын колдойм. Буга чейин бир анча мынча арам адамдар бар экен, ичинде таару айланбаган адамдар бар. Ошолордун ою боюнча мен деген көкүрөк эме түкүрүк чачыратып, эменин тиги бай партияларды үгүт кылышым керек болчу. Силердин үмүтүңөрдү үзүп эле коеюн. Ырас эле кылдым. Мен өзүмдүн деген чынчыл экенимди, чындык издеп жүргөндүгүмдү, чындыгында көз карандысыз элдик эркин журналист экенимди далилдедим. Мен бай партияларды издебедим, мага сунуш түштү, мен баш тарттым. Мен жоокерлерди, офицерлерди тандадым. Мен чын жүрөгүмдөн тандадым. Ооган согушунун ардагерлеринин партиясы чек арада чыр чыкса ошол жерде биринчи жетип барат деп мен жазып да келем, айтып да келем, дагы бир жолу кайталайм. Ош окуясында жөн тура алышпай барып, ошол жерде эки элдин кагылышуусуна жол бербей, ошол жерде тынчтыкты карап туруп беришти. Мен ошого ыраазымын. Анан Ооган согушунун ардагерлер партиясына мен сиздерге жардам берем, үгүттөйм, бирок деген менин бир суранычымды жогорку кеңешке барганда аткарып бериңиздер деп сурангам. Ал ошол мигранттарыбыздын Кыргызстанда калып кеткен зордукталган, кордолгон балдары, өзүнүн туугандарынан, ата энесинен, коло коңшудан, чочун адамдардан кордолгон, зордукталган балдарды күн сайын угуп атабыз го. Зордуктап кетти, кордоп кетти, уруп кетти, өлтүрүп кетти, сууга чөгүп кетти деп. Ошол эми жаш балдардын өлүмүн мен эне катары жөн карап тура албайм. Ошондуктан мен ушул партиядан сурандым. Баргандан кийин ошол балдар омбудсмени деген институтту түзүп, ошону ишке киргизип бересиңер дедим. Менин суранычым ошол дедим. Эме чек арага барып, той топурга, башка тиги 6-чакырылыштын депутаттарындай болуп тойлорго барбайсыңар. Силер деген немеде чек арада чыр чыкса, ошол жака барып тикеден тик туруп бересиңер. Мен силерге ишенем, мен билем. Ошондуктан ошол чек ара маселесине дагы кайдыгер карабай, бир кадам болсо дагы алдыга жылдырып бергенге аракет кылыңыздар деп сурандым. Андан сырткары жанагы азыр айтып атпайбызбы, партиялар, бай партиялар миллиардтарды жумшаптыр депчи. Ошол миллиардтарды шайлоого жумшаганын ордуначы баягы 2-3 километр басып, мектепке жөө басып барган балдардын ойлоп, ошолорго мектеп куруп берсе болмок, ошо миллиардтардын ордуначы. Ошол мен Ооган согушунун ардагерлер партиясынан суранганым бул деген ошо социалдык маселелерди чечип бериңиздер деп сурандым. Жанагындай мектеп курулуш керек. Мектеп жок жерлерде мектеп курулуш керек. Таза суу чыгыш керек, жолдор оңдолуш керек. Жанагындай айылдарда ФАПтар курулуш керек. Ошол кечеги пандемияда биздин медицина тармагы аксамак турсун, мышык ыйлай турган абалда турганын биз өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан ошол медицина тармагына көп көңүл бөлүп, ошол ар бир айылда кичинекей ФАПтар ачылыш керек, ФАП болуш керек. Жанагы элдин баардыгы эле борборго, шаарга качпай, ошол айылдарда жанагындай ФАПтар болсо, социалдык объектилер болсо, мектеп болсо, ФАП болсо, почта болсо, андан башка дагы социалдык объектилер болсо, жакшы иштесе ошолор, эл шаарга качпайт эле, ошол өзүнүн айылында жери бар, үлүш жери бар, ошол жерде жашайт эле. Мен ошол маселени сурандым. Социалдык маселелер, чек ара, анан кийин ушул балдар омбудсмени деп сурандым. Ошондуктан мен түз эфирден пайдаланып, сиздерди дагы Ооган согушунун ардагерлеринин партиясына добуш бериңиздерди суранып кетем. Жоокер деген Афган согушунун ардагерлери согуш талаасында болгон, ок эмне экенин билет. Ок жеп майып болгондор бар арасында. Алар деген мекендин баркын билет, ата эненин баркын билет, бир туугандын, жердин баркын билет, тынчтыктын баркын билет. Ошондуктан ушул Афган согушунун ардагерлер партиясына добушуңуздарды берүүңүздөрдү суранам, өтүнөм. Анткени булар мени уятка калтырбайт, элин уятка калтырбайт, элин, жерин жакшынакай кылып коргоп берет деген ишенич менен мен сиздерден суранам. Келгиле анда эмесе, менин суроолоруңарга жооп берейин. Мына түз эфирде суроолор пайда болду.
Наргиза Сейитказиева, туура айтасың, бул эмитен ушундай иш кылып жатса, депутат болсо өлтүрөт го баарын дейт. Туура? Туура. Мен ушул сөздү айтайын дедим. Эмитен элдин баарын кырып, сөгүп, урушуп, өзү эле акылдуу да, жалгыз өзү акылдуу, башка элдин баардыгы макулук, маңкурт да. Буга окшогон акылдар толтура. Анан баргандан кийин ошо бакырып кыйкыргандан башка эчтеке билбейт. Кийин согушуп, мушташып кетпесе эле болду. Азыр эмитен кыйкырып атат. Сыймык молодец эң туура маселени күйүп айтып атат. Күйүп айтып аткан, мен деле күйүп айтып атам. Мен деле күйүп айтып атам. Бирок деген мен ага окшоп сайынып чегинип алып айткан жокмун да. Мен спокойно айтып атам. Мен күйүп атам. Күйүп, эгерде Мирбек Садыков сиз билбеген болсоңуз, мени деген көп жылдардан билгендер, мени тааныгандар жашоодо, Фейсбуктан көп жылдан бери тааныгандар жакшы билет. Мен деген ошол эме мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга көп жардам берем. Мен аларды көрбөсөм дагы ортодо спонсор таап, телефон алып берип, коляска алып берип, продукт алып барып берип, ушинтип эле жардам берип жүрөм. Анан кийин деген мен деле мындай жөндөн жөн эле популист болуп кыйкыра берсем болмок, сыймыкка окшоп. Ошентип кыйкырып бакырып эле эптеп септеп парламентке өтүп алсам болмок. Жок, мен антпейм. Анткени деген мен деген бир сөздү сүйлөй турган мүнөзүм бар, ага окшоп ажылдак эмесмин. Бир сөздү сүйлөйм. Парламентке барбасам дагы ошол жанагындай кайрымдуулук иштер менен алектенип, кайрымдуулук иштерди көбүрөөк жасап, мамлекетиме пайда келтирем. Салам Алтынай ким жөнүндө мен жаңы кошулдум. Сыймык Жапыкеев жөнүндө сөз болду. Андан кийин дагы мен ушул Оокун согушунун ардагерлер партиясы жөнүндө да айтып кеттим. Кылычбек Баймырзаев, ушул сөздөрүңүз адилеттүү болду. Ал Ташиев Жапаровдор да албетте. Ташиев Жапаров жөнүндө мен өзүмдүн жеке оюмду билдирип коеюн. Садыр Жапаров байкени мен Садыр Жапаровдон, саясатчы катары Садыр Жапаровдон менин көңүлүм кала элек. Башкасынын баарынан калды. Мен ушул кишиден көңүлүм кала элек. Анан кийин деген ушул мекенчил партиясын колдойм. Анткени мекенчилдер аябай көп. Мигранттар көп мекенчилдерде. Бирок деген мен Ташиевди колдобойм. Себеби дегенде саткын, сойкул саясатчыны ким колдойт? Мен колдобойм. Алтынай Азаматсың, туура сөз, чоң туура сөз жок дейт. Чоң рахмат. Эми эле мактай түшкөндө ишти айныттыңыз. Сиз айткан партия таптакыр өтө албайт дейт. Албетте, Кылычбек Баймырзаев, мен сизге жооп берип коеюн. Ооган согушунун ардагерлеринин партиясы өтө албайт деп атасызбы? Мен себебин айтып берейин. Булар деген жана популист эмес да. Карантин маалында деген көп деген жана ардагерлерге жардам берди. Төшөктө жаткан ардагерлерге жардам берди. Анан кийин деген тамак ташып жардам берди, жетимдерге жардам берди. Мен өз көзүм менен көрдүм ошолордучу. Эми ошону деген айтам да, мен түз эфирге чыгып, силердин жардам берип атканыңарды мен көрсөтүп коеюнчу десем, жок дейт. Биз популист эмеспиз. Жардам берсең жөн эле жардам бериш керек. Эмне үчүн биз деген элге айтышыбыз керек? Эмне үчүн биз деген элге мактанышыбыз керек? Алтынай кереги жок, тартпа деп өздөрү ошентип коюшкан. Булар популист эмес. Булар популист эмес. Булар жоокерлер, булар деген офицерлер, булар деген сөздөрүнө турган жигиттер, кыргыздын жигиттери. Шералы Токторов, мен өзгөчө болгон жокмун. Өзүмдүн жеке пикиримди айтып атам. Колуңан келсе, сен дагы ушинтип түз эфирге чык дагы жеке пикириңди айт. Мен сурандым, добушту кимге бересиң, өзүң билесиң. Шералы Токторов, ар кимдин өзүнүн иши. Мен эмне үчүн Ооган согушунун ардагерлер партиясын колдошуңуздар керектигин түшүндүрүп, аргументтеп, далилдеп айтып бердим. Анан мен жеке жаран катары, журналист катары чек ара маселесине кайдыгер карабаган, чек ара маселелерин иликтеп жүргөн журналист катары айттым. Мен кыйын болгон жокмун, өзгөчө эмесмин, мен жөнөкөй эле жаранмын. Болгону түз эфирге чыга алам. Өзүмдүн позициям бар көп жылдан бери. Тиги оозумда сөзүм бар. Ошондуктан мен өзүм чыгып атам. Эгерде колуңдан келсе, сен дагы чыгып, сен да өзгөчөлөнө бер. Азаматсың, Алтынай, балдар боюнча социалдык объектилер маселени козгогонуна кошулам дейт. Чоң рахмат. Анаркан Өмүрзакова эже, мектептер жетишпейт бизде. Кечирип койгула. Жанагы тиги Эмират, Дубай, Субай, арабтарга баш ийген биздин дин фанаттары бар. Мен өзүм мусулманмын.
намаз окуйм, аны мактанбайм. Бирок деген бизде дин фанаттары бар, өтө фанаттар. Ошолордун айынан мектеп эмес, мечит курулуп атат. Мечит курулуш керек, бирок жанына мектеп да курулуш керек. Жалаң эле мечит куруло береби? А мектеп качан курулат? Кудайым айтат го, билим алгыла дейт го. Билим алыш керек да, мечитте отура бербейчи. Ошондуктан мечит курулган жерге мектеп да курулуш керек. Мен деген ыйлабай, көзүмөн жаш чыкпай тура албайм, эгерде 2-3-5 километр жөө басып бараткан кичинекей 1-2 класстын балдарын көргөндө мен ыйлабай тура албайм. Эгерде мынау Шерал Токторокко окшогондор ошолорду карап, 5 километр жөө басып мектепке барып келген кичинекей балдарды карап, маашыркана карап, күлүп, шылдыңдап тура алса, анда бул адамдарды кантип аташ керек? Мен ошону карап тура албайм. Мектеп айылдын ортосунда, борборунда болуш керек. Кичинекей балдар мектепке кичине эле басып жетип барыш керек. Окуш керек, билим алыш керек. Анан мектеби жок башка айылга барып окуганды токтотушубуз керек. Эсиңердеби жана нарында контейнерде мектеп кура калышкан. Бул деген шермене да, бул бир деген маңкуртчулук да. Бул деген элди кемсинткендик да. Бул деген келечекке кам көрбөгөндүк да. Бул балдарды ойлобогондук да. Ошондуктан ошондой жалаң мечит курбай, жанагы акчасын чачкандар, өзүнчө дин фанаттар болгондор мечит кургула, мечиттин жанына мектеп да кургула. Мечит курам деп келген араб акча берсе, ошонун жанына да мектеп куруп койгула. Себеби дегенде ошол эле мектепте балдарыңар окуйт. Бубира Оразалиева деген жазыптыр. Психиатр, дарыгер да болуп иштейт окшойсуз го, наркологияда дагы иштейсизби деп. Сыймык Жапыкеевдин Сыймык Жапыкеев пайдаланган затты айтыш үчүн сөзсүз эле психиатр болбош керек, сөзсүз эле наркологияда иштебеш керек. Мен дарыгер эмесмин, мен журналистмин. Анын деген өзүнүн баскан турганынан, сүйлөгөнүнөн эле бир нерсени пайдаланат деген жыйынтык чыгара аласың. Демек сиздин көзүңүз көрбөйт. Бекжан байке, ачуум келгенин себеби, мен ачуум келген жок. Мен түз эфирге чыккандын себеби жанагы кээ бир партиялардын немелери, талапкерлери өтө эле өздөрүн мындай ушунчалык аябай начар, маданиятсыз, тарбиясыз алып жүрүшүп атат. Баягы бийликке жанталашканын көрсөң, оозуң ачылат да, айланайын Кудай. Буйруган болсо аласың, буйруган болсо барасың. Эмнеге мынча жанталашасың? Эмнеге элдин баарын тизесиң? Эмнеге элдин баарын какшатып сөгөсүң? Сен кимсиң? Эмне үчүн ал өзүн кыйын сезет? Маданияттуу бол, билимдүү бол, сабаттуу бол, тарбияң менен жашнакай кылып чыгып сүйлө. Жок, элдин баарын эле кырып сөгөт атпайбы? Мындан башка эл күйбөйт экен. Бекжан байке, Бекжан Стамбеков деген менин сонун байкем бар, Ала Букада жашайт. Өмүрүмдө бир жолу көргөм, бирок деген баягы Ала Букада неме бар, кен казган түрктөр бар. Ошолор менен согушуп келаткан менин сонун байкем бар. Өмүрүмдө бир жолу көргөм, башка жолуга элекпиз. Мына Бекжан байке. Бекжан байкедей өзүнүн элине, жерине күйгөн адамдар аз. Бекжан байке аябай күйөт. Ала Букада жашайт, ошол жакта жанагы кен казган чет өлкөлүктөр менен согушуп жүрөт кадимкидей. Себеби дегенде алар каалаган жерине чыгарышып, каалаган майларды агызышып биздин жаратылышыбызга. Мына Бекжан байке деле унчукпай эле күрөшүп жүрбөйбү ошолор менен? Мага окшоп эле унчукпай эле күрөшүп жүрбөйбү? Анан сыймыкка окшоп кыйкырып өкүрүп бакырып психтенип. Бекжан байке, сиздин аракетиңизге чоң рахмат. Мен сиз менен ар дайым байланыштамын. Жазып туруңуз, чалып туруңуз. Бишкекке келгенде сөзсүз жолугуп туруңуз. Эрнис Бөрүбаевден сурабайм мен кантип кайрымдуулук кылганды. Мен өзүмдүн жасаган кайрымдуулук иш аракеттеримди көрсөтпөйм, бирок башка бирөөлөр кайрымдуулук кылса, мен ошону сөзсүз көрсөтүп коюшум керек. Себеби дегенде кайрымдуулук маданиятын биз дагы үйрөнүшүбүз керек. Анткени кайрымдуулук маданияты жок. Ошол шайлоонун алдында, бийликке барардын алдында гана элдер ушинтип жанталашып жардам берип калышат. Себеби дегенде кечээ мына карантинде вирус маалында деген эмне болду? Вирус маалында шайлоо үчүн гана жүгүрүшпөдү, болбосо эч ким кыймылдабайт болчу. А кийин карантин бүткөндөн кийин ошол берген унунду кылышты го, колко кылышты го.
Ошондуктан биз кайрымдуулук маданиятын да үйрөнүшүбүз керек. Шерал Токторов: мени өзүңө душман кылып шайлап алган окшойсуң. Мен сени тааныбайм, душман катары эсептебейм. Көрө албасаң, анда өзүңдүн ишиң. Афганчылар партиясы жөнүндө ой пикиримди айттым. Жанара Кудайбердиева айттым. Ошол чек арада жоокерлер туруп берет. Эме Баткен окуясында дагы барышкан. 99-жылы эсиңердеби? Баткенде боевиктер келгенде ошол афганчылар барган. Себеби булар согуш талаасында жүргөн да, ок эмне экенин билет, курал эмне экенин билишет, согушканды билет. Ошон үчүн деген ушул Баткен окуясында дагы 99-жылы дагы ушул афганчыларды чакырган. Кече Ош окуясында дагы чакыртпай эле булар барышты. Ошол жерде кармап туруп беришти. Ошол кыргыз эли менен өзбек эли бирин-бирин чаап кетпеш үчүн ошол жерде кармап элди 4-5 саат кармап турганын мен билем. Өз көзүм менен көргөм. Мен ошондо Ошто болчумун. Ошону көргөнүмдү айтып атам. Кантип колдоп жүрөсүңөр? Ал киши деле таза эмес экен го. Таза эмес экенин ким айтты сизге? Жанагы эми Жанара Кудайбердиева: сиз экөөбүз счетный палатада иштебейбиз да. Андыктан деген мен документтерин караган жокмун. Анан жанагы 2000-2006 жылдардагы ошол Акбөкөн Таштанбеков өзү депутат болуп турганда депутаттык иликтөөлөрдү жасаган. Ал иликтөөлөрдө жанагы сөөгү сатуу боюнча, өлүк сатуу боюнча иликтөөлөр жасаган. Темир жолдогу 4 миллиардтан ашкан уурулук жөнүндө иликтөөлөрдү жасаган. Эме тиги тамеки тармагындагы уурулуктарды иликтөө жасаган. Анын натыйжасында ошол жанагы Иса Өмүркуловго 3-4 кылмыш ачылганы менен сотко жетпеп турган. Мына да 29 жылдан бери бийликте жүрөт го Иса Өмүркулов деген. Аны жакшы билесиңер. Анан кийин деген өлүк сатуу боюнча ошол 17 жыл түрмөнүн начальниги болгон Бубил деген киши кызматынан кеткен. Медициналык академиянын ректору Акылбеков деген киши азыр каза болуп калыптыр, жайы жанаттан болсун. Ошол киши дагы убагында кызматтан кеткен экен. Бирок ошол өлүк сатуу боюнча берене мыйзамда жазылбагандыктан булар жазадан оңой олтон кутулуп кетишкен да. Ал боюнча азаттык жазган. Азаттыкка кирсеңер, азаттыкта бар ошол Таштанбековдун иликтөөлөрү боюнча. Андан сырткары мен Таштанбековдун өзүнөн интервью алдым. Ошол иликтөөлөр боюнча мага айтып берди. Аны дагы менин ушул профилиме Facebook'ка кирсеңер, менин баракчамда турат. Өзүңөр дагы көргүлө. Болгондо айтып атам. Эрнис Бөрүбайыңыздан сурабай эле койдум мен. Эрнис Бөрүбайыңыздын дагы кылып жүргөн кылыктарын угуп эле жүрөм. Эгиз балдары ДЦП болуп төрөлгөн эне эгиз балдарымды операция кылам, ошого акча керек деп акча чогултат ошол Эрнис Бөрүбаев аркылуу. Анан акча чогулткандан кийин чогулган акчага операция кылбай эле үй алып алат жанагы энечи. Көрсөл деген ошол Бөрүбаевдин жердеши экен. Анан экөө акырын элден чогулган акчага үй алып алат. Ошол эне үй алып алат. Анан кийин деген элдер деген ошол балдарга чогултуп берген болчу. Мүмкүн үй керек болгондур. Билбейм анысын, бирок деген балдардын операциясына деп чогулткан акча максаттуу жумшалыш керек болчу. Андыктан Шерал Токторов Токтуров деп жазып коюптур. Өзүңүздүн фамилияңызды туура жазып жүрсөңүз, Эрнис Бөрүбайыңызга айта барыңыз ушул сөздү. Бекжан байке, сен дайыма чындык тараптасың, элдин көбү билет деп жазыптыр. Бекжан байке, сиз дагы чындык тараптасыз. Мен сизди колдойм. Сиз Ала Букада, мен Бишкекте отуруп эме кыргыз мамлекетине кол салгандар, жерибизге, кенибизге кол салгандар менен чогуу күрөшө берели. Мен сиз мененмин. Бишкекке келгенде сөзсүз жолугуп кеттиңиз. Мадумаров жөнүндө, Данияр Кочкоров деген Мадумаров жөнүндө оюмду айтып кетейин. Мына 2010-жылдан бери 2020-жылга чейин Кыргызстанда неме болду. Туруктуу оппозиция болбоду. Мадумаров туруктуу оппозиция болуп берди, бирок күчсүз, алсыз оппозиция болду. Бирок жоктон көрүү жогору деп оппозиция жок да, күчтүү оппозиция жок. Ошондуктан мен Мадумаровду колдоп жүрдүм. Оппозиция экенине, жанында балдары айлык албаса дагы жанында иштеп жүргөнүн колдоп жүрдүм. Мигранттарды колдойт, мен колдоп жүрдүм. Анан кийин деген 2020-жылдын
июль айында эле Мадумаровду кузгундар тегеректеп калды. Жалганбы? Кузгундар тегеректеп калды. Ошол эле Асанов, ошол эле жанагы генералыңар Субаналиев, ошол эле Масалиев, ошол эле Кадырбеков, ошол эле Бектур Асанов эмне үчүн козгон? Себеби дегенде, буга чейин эмне үчүн 2017-жылы келбейт, 2015-жылы келбейт Мадумаров жалгыз отурганда? Эмне үчүн 2018-жылы келип колдошпойт булар? 2017-жылы Мадумаров президенттикке талапкерлигин койгондо эмнеге келишпейт? Эмнеге колдобойт? Эмне үчүн 2019 келбейт? Бир жыл мурунураак келип койбойбу? 2020-жылы келиптир деп элдер айтпасын деп. Жок, именно 2020-жылы июльда келип кошулуп, жанына отуруп, тим эле бүтүн Кыргызстан үчүн күйгөн адам болуп, тим эле генерал болуп келе калышпадыбы? Бул эмне деген сойкулук, бул эмне деген саткындык? Ошон үчүн мен Мадумаровдон иренжип калдым. Анын үстүнө ызы чуу чыкты, өзүңөр билесиңер. Ошол 10 жыл жанында жүргөн, бекер иштеп, бекер эме эмес, айлык үчүн эмес, жанында Мадумаровду колдоп жүргөндөрдү тээп чыгарып берди го партиядан. Жанагы кузгундарды коюп койду го. Ошончолук эле болсо, жанагы машинага май койбасаң, машина жүрбөйт дегендей акча керек дей турган болсочу, ошол эле мигранттар дайыма Мадумаровдун мигранттар Москвага, Татарстанга чакырганда акчасын төлөп берет, самолетун төлөп беришет, жатаканасын төлөп берет, тамагын берет. Мен билем аны. Ушул шайлоодо дагы ошентип мигранттар өздөрү эле сүрөп апарып коймок. Сөзсүз эле жанагынтип $200,000 сураш керек беле. Мен иренжидим. Акча сураганда иренжидим, жанына кузгундар топтоп алганда иренжидим. Өзүнүн жанында жүргөн 10 жылдап жанында сатпай, кетпей жүргөндөрдү кууп чыкканда иренжидим. Мен азыр иренжидим бул кишиден. Бирок артында баягы эле үмүт үзүлбөгөн эл турат да. Артында эл турат, мигранттар турат. Үй бүлөсүн таштап жакшы жашоо издеп кеткендер турат. Акчага иштеп үй бүлөмдү багайын дегендер турат. Эл үчүн айла жок, бүтүн Кыргызстанды колдойм. Бирок мен алар үчүн добуш бербейм. Колдойм, мен элди колдойм, мен элдин адамымын, мен элди колдойм. Бирок Мадумаровду эмес. Наргиза Сейитказиева, рахмат сизге. Биз дагы Афган согушунун ардагерлерин колдойбуз. Менин атам да Афган согушунун ардагери, айткан бир сүйлөйт. Наргиза, сизге чоң рахмат. Атаңыз Афган согушунун ардагери болсо, бизден чоң салам айтыңыз. Биздин үгүт кербени азыр деген немеде жүрөт, Кыргызстанда, аймактарда жүрөт. Атаңыз биздин үгүт кербенге кошулсун, жолуксун. Ошол Афган согушунун ардагерлери менен чогуу отуруп, солдатский кашадан жесин. Атаңызга салам айтыңыз, анан Афган согушунун ардагерлеринин партиясын колдоп бериңиз. Сизге чоң рахмат. Ислам Жунушаев, мектеп жөнүндө айткан эң туура. Чоң рахмат. Мени түшүнгөнүңөргө рахмат. Шүгүр дейм. Балдарга көңүл бурганың эң жакшы, сен да мен да энемин дейт Анаркан Өмүрзакова. Туура айтасыз. Балдарга көңүл бөлүшүбүз керек, болбосо дегенчи, жанагы кордолгон, зордукталган, кордук көргөн, кыйынчылыкта чоңойгон балдар кийин бизге кандай коом болуп берет? Алар мындай оорулуу, психикалык жактан алсыз коом болуп берет да. Кийинки Кыргызстандын коому ушундай болуп калат да. Ошондуктан биз азыртадан балдарыбызга көңүл бөлүшүбүз керек. Өзгөчө ушул мигранттардын балдарына, анткени деген мамлекет же иш бербейт, же бакпайт. Алар деген мигрант болуп кетсе, же балдарын татыктуу коргой албай атпайбы? Туура да. Балдарын татыктуу коргой албай атат. Мамлекет коргой албай атат. Милициясы дагы сатылат, соту дагы сатылат, прокурору дагы сатылат, адвокаты дагы сатылат. Кичинекей баланы зордуктаган зөөкөр, акмак түрмөгө отурбаштын айласын кылдырып, баланын ата-энесине акча берип койсо, баланын ата-энеси акчаны алып атпайбы? Балдар омбудсмени институту пайда болсо Кыргызстанда, буюрса Кудайым кааласа, ошол зөөкүрдөн акчаны алган ата-энени дагы соттош керек болот. Буюрса Кудайым кааласа, мен ошого сөзсүз жетишем. Ошол нерсе сөзсүз болуш керек. Баланы биз эмитеден сактап, эмитеден камкордукка алышыбыз керек. Керек болсо ошол акчага сатылган ата-энесин дагы соттойбуз, керек болсо. Сатылбаш керек баланын деген психикасы, баланын деген ден соолугу, баланын деген тагдыры талкаланбаш керек болчу да. Ата-эне баланы ойлош керек. Алар деген акча деген өлүп калып атпайбы? Тиги сотторуң сатылат дагы.
жанагы баланы, кичинекей баланы зордуктаган зөөкүрдү бир аз эле убакыт кармап туруп чыгарып коюп атпайбы, акчасын алыпчы. Акча бардыгын чечип атат бизде азыр. Алмазбек Жанибеков, Алтышай же Асылбек Жээнбековдун азыркы бийликке таасири кандай экенин айтып кетсеңиз. Азыр таасири жок. Азыр деген президентке башка адам өтө таасирдүү. Ал адам ким экенин жакшы билесиңер. Партиясы менен, бай партиясы менен жогорку кеңешке кетип атат. Таасири жок. Шерал Токторов дагы тынчыбайт экенсиз го. Сени биз көрө албай атабыз го. Жардам бергениңи дагы бир пиар кылып койсоң, анан сен мени билет элең. Пиар кылбайм мен. Өзүм жеке жардам берем. Кошунам бар. Баба Нина деген 86-га чыкты. Эч кимиси жок. Анан ушул тамак берип, көңүлүн алып, азык түлүк алып берип коем. Анан кийин деген жанымда дагы жетим кыздар бар. Меникиндей балдары бар. Өздөрү жетим да. Ошолорго кайрылашып, колуман келген жардамды берип коем. Анан кийин деген аны мен көрсөтпөйм, аны мен чыгарбайм. Бирок деген жанагындай кайрымдуулук кылган адамдарды мен түз эфирде көрсөтүшүм керек. Айтып атпаймынбы? Биз деген кайрымдуулук маданиятын үйрөнүшүбүз керек деп. Бубира Оразалиева, тынчыбайт окшойсуң. Окулистмин да. 23 жыл болду журналистикада жүрөм. Психолог да болуп каласың да. Анан сага окшогон тетиктер менен жолум бир эмес. Жактырбасаң окубай эле кой, комментарий жазып убара болуп эле кой. Башка жакта башка байларды мактаган шактар бар. Ошол жакка барып, ошол жакта ошолор менен тиги байларды мактап отурсаң жаратат болуш керек. Шерал Токторов, өзүңүзгө келдиңиз окшойт. Мен сенин подписчигиң болом. Мен жаман айтсам капа болбо, карындашым деп. Жооп айттым сизге. Баятан бери эле жооп берип атам, Шерал Токторов. Акыры мени түшүндүңүз окшойт. Акыры тил келиштик окшойт. Мен капа болбойм сизге. Болгону деген мындай маданияттуу жазыш керек эле да. Анан маданиятсыз, тарбиясыз адамдар менен беседа кылып баарлаштын дагы кажети жок го. Жооп айттым сизге. Анаркан Өмүрзакова, азыркы бара жаткан парламентке көз карашың. Азыркы бара жаткан парламентке көз карашым, айтып атпаймынбы, тиги буга чейинкиси чимкирик парламент болсо, 7-чи чакырылыштын депутаттары түкүрүк парламент болот. Себеби дегенде элдин баары бетине түкүрөт. Анткени деген көрүп атасың, арчалаң байлар кетип атат, сабатсыздар кетип атат, бизнесмендер кетип атат. Өзүнүн жанагы ак эмгеги менен иштеп тапкан айлыгына иштеген адамдар жок да. Ошондуктан түкүрүк парламентке баргым келбеди. Элдин башка депутаттар менен чогуу менин да бетиме түкүрүшүн каалабадым. Ошондуктан мен барган жокмун. Туура айтты дейли, мейли. Сыймык, бирок деген сөз бар. Чоң казат кылган ким? Сыймык же максат же башкасы бир тыйын да пайдасы тийген эмес. Ошол чоң казат кылган автоволонтеры, анын башында турган Бекбеков баштаган жана башка биздин команда. Чоң казат кылганбыз. Болгосу 12 жылдан бери нөл болуп жете билбей келген. Эми эле бизди унутуп, биздин катардан Маринаны, Фазилди кошту. И в конце Маринаны тепти, анткени акчасы жок. А Фазилди биринчи, 7, анан 14, анан 24, анан 27 в конце тебет жакында. Мен ошол чоң казатта 3 ай казанында кайнадым го. Аферисттер эптеп мандат, тил сөз менен иш кылгандар аркасында ким турарын эч ким билбейт. Бирок ишенбейт. 5 миллионго жетпей калганда 3 лимон 200'дү кимден алган экенин эл билбейт. Эл билсе дейт. Баткен ооган тийишпесинчи, чоң казаттын абелин ачып коюш 5 эле мүнөт деп жазыптыр мага Курманбек Бактыбаев. Чоң казаттын абелин ачыш 5 мүнөт болсо келиңиз анда. Болгонду айтып бериңиз. Себеби дегенде мен учкай билем, сиз деген арасында аралашып жүргөн экенсиз. Демек, аберин төгө алат окшойсуз.
Шерал Токтору мен кичине ката жаздым, жолдо машина айдап кетип аттым эле. Машина айдап келатып түз эфиримди көргөнүм сизге чоң рахмат. Шүгүр. Ката эмес, катаны дагы өзүм оңдоп окуп койдум, эч нерсе болбойт. Мына Самур бренд деген жазып атат. Мекен ынтымагы да афгандарго дейт. Мен айтып кетейин, урматтуу достор, мындай. Акаевдин малынан бери бийлик жанагындай афгандар деген бул деген аябай чоң күч да. Себеби дегенде 6-7 миң афган бар экен. Афганчы агалар бар экен Кыргызстанда. Анан булар элестеткиле 6 миң адам, согушту көргөн адам, эч нерседен коркпогон адам, мекен жери үчүн күйгөн адам аянтка чогула турган болсо эмне болот? Ошондуктан Акаев заманынан бери афганчыларды 2-3кө бөлүп башташканда буларчы. Бирине кызмат бере калып, бирине тыйын бере калып, бирине дагы бир кандай бир нерселерди бере калып, ошол афганчыларды бөлүш керек болгон да, чачыратыш керек болгон да. Максат ошондой болгон. Ошондуктан азыр афганчылар 2-3кө бөлүнөт экен. Туура айтып атасыз. Мынабу Кубанычбек Асанбеков жөнүндө мен дагы көп жазып келем. Ал киши Мекен ынтымагы деген партиясынын эметип алган, лидери болуп алган. Анан ушул кишиге мен таң калам. Бир аз токтолуп кетейин. Кубанычбек Асанбеков деген киши шайлоонун алдында келе калаттан жалтырап рекламага чыгып, сүрөттөрдү илип, Facebookка чыгып, телевизорго чыгып, дебаттарга катышып, интервьюларды берип, жалтырап чыга калат дагы эле, анан кийин жеңилет, баягы ошондон кайра кетет да. Мен бул кишинин артынан мына Мекен ынтымагы партиясын, ошо Кубанычбек Асанбековду мен 2010-жылдан бери анализ жүргүзүп байкап келем да. 2010-жылы келген. Кимдин акчасына келген белгисиз. Россиялык миллиардер адамдардын акчасынанбы, казактардын миллионерлеринин акчасынанбы билбейм. 2010-жылы келген шайлоого катышам деп, 2015-жылы келди катышам деп, жеңилип кетти. 2017-жылы мен президент болот элем деп келди, дагы жеңилип кетти. Эми ушундай Асанбековго окшогон, Мекен ынтымагына окшогон партия лидерлерин колдогонду токтотушубуз керек. Себеби дегенде мындай чет өлкөдө жашайт, анан кийин чет өлкөдө жашайт, Кыргызстанда жашабайт. Кыргызстанда депутат же президент болом деген адам Кыргызстанда жок дегенде кеминде 5-10 жыл жашаш керек. 5-10 жыл жашап, элдин көйгөйү менен чогуу жашаш керек. Элдин көйгөйүн күн сайын өз көзү менен көрүш керек. Элдин көйгөйүн керек болсо өз башынан өткөрүш керек болчу да. Асанбеков деген чет өлкөдөн келет дагы шайлоонун алдында келип туруп, жылтырап сүйлөп коюп, жеңилип коюп кайра кетип калат. Бул эмне деген саясатчы? Анан кийин келгенде деген кайсы акча менен келмек? Өзүнүн акчасы менен келмек беле? Жок, өзүнүн акчасы менен келбейт. Билесиңер, бизде деген азыр мынабу шайлоого кетип аткан партиялардын арасында жанагы Фетхуллах Гүлен бар го, Себат билим берүү эмеси тармагы. Фетхуллах Гүленден акча алгандар бар. Европадан акча алгандар, Америкадан акча алгандар бар. Россиядан акча алгандар бар. Казактардын миллионерлеринен акча алгандар бар. Мисал айтып кетейин. Эгерде мен тиги Россиянын миллионерлеринен акча ала турган болсом, мен алардын өкүлү болуп келем да, жогорку кеңешке сөз өтөм. Себеби дегенде акчаны аябай беришет, акчаны аябай чачам. Келем, парламентке келгенде тигилердин сөзүн сүйлөйм да. Ошолордун мыйзамын жактап, ошолордун айтканын кылып, ошолорго ылайыктуу мыйзамдарды Кыргызстанда чыгарып, колдоп, ошондой кылып берем да. Система ушундай. Ошондуктан башка жактан келген, башка жактан депутат болот элем, башка жактан президент болот элем деп келген саясатчымын деп жалтырап рекламага чыгып, анан кийин деген жанагы шайлоодон жеңбей кетип калгандарды колдобоңуздар. Себеби дегенде буларды бир агент катары мен баалайм. Ошондуктан буларды такыр жолотпош керек, бийликке жолотпош керек. Себеби дегенде кимдин акчасы менен келсе, кийин ошонун гана сөзүн сүйлөйт. Бир сөз менен айтканда ушундай. Анан кийин деген жанагы афгандар боюнча жана Кожобек Рыспаев бар эмеспи, парламенттин 6-чакырылышындагы депутаты. Ошол Кожобек Рыспаевди колдогон афганчылар бар. Ал да афганчы, айтмакчы. Бул бир. Экинчиде жанагы Таштанбеков, афганчылар ардагерлер согушу Афган согушунун ардагерлеринин партиясынын лидери. Мекен ынтымагынын лидери Кубанычбек Асанбеков дагы тоже афганчы экен. Анан кийин деген да бир нерсени эскерте кетейин. Ошентип бийлик афганчыларды чачыратып койгон да атайын. Баягы башкарганга оңой болуш үчүн. Ошондой болуп калыптыр Акаевдин малынан бери. Ошон үчүн бири-бирине бирикпей ушинтип жүрүшөт. Анан кийин деген айта турган нерсе. Кече жакында Замандаш партиясына
Афганчылар союзу кошулуптур. Анда ошол Кожобек Рыспаев эме жетектейт экен ошол союзду. Афган согушунун ардагерлер союзу менен Афган согушунун ардагерлер партиясын адаштырбагыла. Эки башка уюм. Афган согушунун ардагерлеринин партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбеков бул партия шайлоого кетип атат. Афган согушунун ардагерлеринин союзу шайлоого кеткен жок, бирок замандаш менен меморандумга кол коюптур, колдойбуз дегендейчи. Ошентип замандаш элдин башын айландырып атпайбы, афганчылар бизди колдоп атат деп? Жок. Афган согушунун ардагерлеринин партиясы, саясий партиясы замандаш менен бириккен жок. Кожобек Рыспаев жетектеген Афган согушунун ардагерлеринин союзу гана барып меморандумга кол коюп, ошолорду колдогондой кылып кол коюшту. Ушул эки айырманы биле жүрсөңүздөр, анан кийин ошол ар дайым бийлик афганчыларды 3-4кө бөлүп алып, бири-бирине тукуруп, бири-бирине уруштуруп, булар чогулуп алса, чоң күч болуп калат, бийликке оор келип калат, кыйын болуп калат деп, ошон үчүн буларды ар дайым 3-4кө бөлүп кармап турган бийликке, любой бийликке, кайсы бийлик болбосун, ошол бийликке ыңгайлуу да. Мен сиздин сурооңузга жооп бердим окшойт. Жанара Кудайбердиева, түшүнүктүү. Дебат учурунда ооба маалыматка таянып жаздым, менчиктештирген завод айтып чыкты го дейт. Эме сыймык деген мындай да. Жанара эже болсоңуз керек, менден улуу болсоңуз керек. Жанара эже интернетте отурасыз дагы бир нерсени жазасыз да, мисалы үчүн бир заводдун атын жазасыз. Ошону жазсаңыз эле, бир фамилия чыгып калса эле, мындай үстүртөн эле орусча айтканда открытые данные, закрытые данные деп коет да. Ачык маалыматтарды эле учкай алып алып эле урдурта берет да сыймыкчы. Сен деген анын деген юридикалык жактарын, документтерин карап келсең, ал кишиге таандык эмес да. Таштанбеков айтпадыбы эме деп? 1240 акционер бар дебеди? Это акционерное общество. Акционерное общество акционерлери болот да. Сиз дагы акционер, мен деле акционер боло берем да. Анан эме болбогондон кийин, экөөбүз эсептөө палатасында иштебегенден кийин барып текшере албайбыз. Бирок деген дебатка чыгып, ЛТР каналынан бүт өлкөгө айткандан кийин, демек мен ал сөзүнө ишенем. Таштанбеков дагы башкалардай эле, башка акционердей эле ошол акционердик коомдун бир мүчөсү. Кербен Куба эң туура деп, рахмат. Кербен Куба. Керсеген Мадумаров бул сапарда өтпөйт дейт. Мадумаровчулар мени жаман көрбөгүлө. Бетке айткандыгыман ар дайым жапа чегип келем, аза чегип келем. Себеби дегенде неме текеберлиги бар. Мадумаровдун текеберлиги бар. Аны элдин баары айтып жүрөт. Мына туура. Жанара Кудайбердиева, Азаттыктан окудум өлүк сатуу боюнча деп. Туура айтып атасың. Азаттыкты ачып, өлүк сатуу Таштанбеков иликтөө деп жазсаңар чыгат. Мекенчилик партиясы эң таза партия. Бардык партия жакшы. Жаман партия жок. Арасында жакшы адамдар бар. Эми ошол Кыргызстанда жашап аткандан кийин жанагы кой аксагы менен миң деп коет эмеспи? Ошондуктан тиги эмебиз да. Ушундайлар менен 6 миллион экенбиз, эми айла жок, буларды мамлекеттен чыгара албайсың да. Аябай ичиңер күйгөн экен, Мадумаров. Ичим күйгүдөй, мен ал киши менен тең эмесмин, биринчиден. Экинчиден, эркек эмесмин. Ал киши аял эмес. Үчүнчүдөн, саясатчы эмесмин. Төртүнчүдөн, мен кесиптешим болгону менен мен өзүмдүн жеке оюмду айттым. Сиз да өзүңүздүн жеке оюңузду айта бериңиз. Оппозиция жокто колдоп жүргөм, бирок азыр деген иренжидим, анткени ошол жанагы немелерге, кузгундарга алданып, кузгундарды алдына чогултуп алды. Чыныгы патриотторду жанынан кубалап кетиргенине мен иренжидим. Бүтүн Кыргызстанды колдойм, бирок Мадумаровду колдобойм деген эмне сөз? Мадумаровду саясатчы катары, адам катары колдобойм. Бүтүн Кыргызстан деген партияны колдойм, себеби дегенде анда немелер жүрөт. Биздин мигранттар, биздин жарандар, ошол жакшы жашоодон үмүт этип Мадумаровду колдойм деп үмүт эткендер жүрөт. Мен элди колдойм, мен элдин адамымын. Менин оюм ушундай. Жеке саясатчы Мадумаровду колдобойм, себеби дегенде кузгундарды жанына чогултуп алдым деп аттемери 10 жолу кайталадым.
Жумагүл Казакова эжем Аллах ыраазы болсун алтыным. Чоң рахмат Жумагүл эже. Мени ар дайым колдоп жүрөсүз. Ар дайым бар болуңуз. Рыскүл эжеке, Макимжанова, Азаматсың. Ар дайым карапайым эл үчүн күйүп бышып жүрөсүң. Сенде принципиалдуу жарандар көп болсун. Рыскүл, мен сени жакшы көрөм билесиң да, менин жакын досум, курбум. Чоң рахмат сага. Бектур Жумабеков, мен мынау сиздин комментарийиңизди өчүрөм, себеби дегенде сиз уят сөздү жазып атасыз. Уят сөздү жазбагыла. Темирбек Асанбеков, туура. Гуля жазып атат. Божомол деп сүйлөгөн жокмун мен. Темирбек Асанбеков, Кубанычбек деп мен жаңылып алдым. Темирбек Асанбеков. Гуля, сиз өзүңүздөй көрө бербеңиз Темирбек Асанбековду. Сиз кимден акча алып ушинтип сүйлөп жатасыз, бирөөнү жамандап, жылдыз боло албайсыз. Сиз конкретно эмне кылдыңыз? Гулечка, мени тааныбасаңыз, анда бул деген өзүңүздүн ишиңиз. Биринчи деген менин профилиме кирип, ким экенимди көрүп алыңыз. Мен деген көз карандысыз журналистмин. Кыргызстанда болуп өткөн окуяларга кайдыгер карай албаган адаммын, энемин. Ошол мектеп жок деп күйүп жүрөм. Мигранттардын балдары зордукталып, кордолуп атат деп күйүп жүгүрүп жүрөм. Ошолорго балдар омбудсмени деген институт пайда болсун деп. Анан Темирбек Асанбековду сиз күмүр көрсөңүз, эмне үчүн мен дагы аны күмүр тутушум керек? Ал сиздин өзүңүздүн жеке ишиңиз. Күмүр тута бериңиз, фанаттуу болуп жүрө бериңиз. Мына уже 3-4 шайлоодон жеңилип, баягы жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, байкуш кайра эле келип шайлоого катышып жүрөт. Аны колдосоңуз, ал сиздин жеке өзүңүздүн пикириңиз, колдой бериңиз. Садаган кетейин. Турсун Намазбеков. Эмне заказ менен чыгабы түз эфирге? Мен буга чейин түз эфирге чыгып эле жүргөм толтура. Мага ким тиги эме чындык издегендер, соттон адилеттүүлүк издегендер келет, Алтынай менин ыйымды тиги коомго жеткирчи, чыгарчы түз эфирге, себеби дегенде баланча деген сот чындык карабай ушундай кылып атат деп мага келет. Мен аны чыгарам. Мен дайыма түз эфирге чыгып жүрөм. Сөзсүз заказ менен чыгабы түз эфирге. Мен өзүмдүн оюмду, пикиримди билдиргим келип атат. Чыгып атам. Колуңардан келсе силер да чыккыла. Бектур Жумабеков деген иттей кыздын сүрөтү барбы эмне, эркектин сүрөтү барбы? Аябай уят жазган неме экен. Мен удалить этип салдым. Советбек Асранов, Афган согушунун ардагерлер партиясын колдойм деп баятан бери айтып атам. Себебин дагы айттым. Булар жоокерлер, мекенди, жерди, элди коргогонду билет, согушканды билет, чек арада барып тикеден тик турат, чырчыкса маселени чечет, социалдык маселелерди чечип бергиле деп мен эмитен эле тапшырма берип койгом. Булар өтүш керек, себеби менин тапшырмамды аткарыш керек. Ошондуктан партияны, кайсы партияны колдогонумду айттым. Гуля, успокойся, пожалуйста, дорогая. Асанбековдун деңгээлине жете албайсыз. Сиз ушинтип элге сын айтканда кимсиз деп. Асанбековдун деңгээли кандай? Күрөш, баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, улам шайлоодон жыгылып, жеңилип, кайра эле келе берет. Башка бирөөлөрдүн акчасын көтөрүп алып, кайра эле келе берет. Келип алып ызы чуу салат. Анан өзүн деген калп эле оппозиция сезет. Тим эле бийлик өткөрбөй койбоду деп анан кийин калп эле кетет. Же болбосо бийлик таанысачы Асанбеков ким экенин. Сын айткыдай, мен журналистмин. Мен жарандык активистмин. Саясатта жүрөм. Саясатчы болбосом дагы журналисттер саясатты жазат. Мен ошон үчүн саясатты жазган журналист катары сын айтып атам. Колуңуздан келсе сиз да айтыңыз. Сиз дагы укугуңуз бар айтканга, анткени деген сиз Кыргызстандын жаранысыз. Сиз дагы өзүңүздүн жеке пикириңизди билдиришиңиз керек, себеби дегенде бизде сөз эркиндиги бар. Абдуллабек Жумашев, мен сизди чыныгы оппозиционер деп эсептейм. Туура, мен оппозиция. Мен өмүр бою оппозициядамын. Мен деген эч качан эме тиги бийликке кызмат кылган эмесмин. Кылбайм дагы. Канча сунуштар болсо дагы ал убактынча экенин билем. Ошондуктан мен эч кандай кызматка барбайм. Чоң кызматты да сунушташты, кичинекейсин да сунушташты. Мен эч качан барбайм. Себеби дегенде Кыргызстанды өзгөртө турган адам келмейин Кыргызстанга. Мен
оппозиция болуп жүрө берем. Мен оппозициядагы адаммын. Себеби дегенде бийлик деген ойноп күлгөнү гана келет экен. Мен аны көп жылдан бери көрүп жүрөм. Сизге чоң рахмат Абдыллабек байке. Сиз ар дайым окуйсуз мени, өзүңүздүн комментарийиңизди жазасыз. Өткөндө мен жоголуп кеткенде издепсиз. Издегениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Жолдошбек Осмоналиев ага чоң эле киши экен. Мадумаровдун тезегине да тең келбейсиңер. Сиз аны күмүр тута бериңиз. Мен ал кишини жакындан тааныган адам катары айтып атам. Мен ренжидим. Бул менин жеке пикирим. Сиз дагы өзүңүздүн жеке пикириңизди жазыңыз. Силер тезегине да тең келбейсиңер деп бизди жаман балетооз менен урушкандан көрө өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Эмне үчүн сиз жактырасыз аны? Мен өзүмдүн ренжигенимдин себебин айттым. Куба Эрмеков молодец, рахмат. Мекен ынтымак эң таза партия. Дайын Акылбек. Бул сиздин пикириңиз. Мен ал пикириңизди жокко чыгара албайм. Анткени ар бир адам өзүнүн жеке пикири болуш керек. Рустамбек Райымбеков, эң кызыгы афганистерди колдоп чыкканыңыз, ал жактан кандай кызыкчылык пайда болду экен? Тиги Райымат Райымовдун Мекен Кыргызстан партиясын колдоп чыксам эмне дээр элеңер? Же болбосо Масылбек Жээнбековдун биримдигин колдоп чыксам эмне дээр элеңер? Дагы жакшы, колунда акчасы жок, жалаң мугалимдер, жалаң дарыгерлер талапкер болгон Афган согушунун ардагерлер партиясын колдоп чыгыптырмын. Шүгүр, мен жүрөгүм менен колдодум бул адамдарды. Анткени жөнөкөй адамдар, баардыгы жөнөкөй, бүт баардыгы жөнөкөй. Арасында кароолчусу дагы бар. Менеджери бар, мугалими бар. Орус улутундагы, өзбек улутундагы иш кылса баардыгын камтыды да. Мыйзамда кандай жазылган болсо баардыгы камтыды. Бүт жөнөкөй. Бүт баардыгы жөнөкөй. Жөп жөнөкөй адамдар. Мугалимдер, жөп жөнөкөй мугалим, жөп жөнөкөй дарыгер. Биринчи Афган согушунун ардагерлер партиясынын тизмесинде биринчи адам бул деген неме? Дарыгер. Афган согушуна катышкан, Кызыл Жылдыз медалы бар. Дарыгер Адылбек деген агайыбыз бар. Момундай киши баягы эмне үчүн биринчи орунга ошол дарыгерди койду? Себеби дегенде пандемия маалында дарыгерлер бизге аябай керек экенин биз билдик. Ошондуктан биринчи орунда тизменин дарыгер туруш керек деп эсептептир. Мен ошол немени колдойм. Туура кылган. Дарыгерлер биринчи болуш керек, мугалимдер биринчи болуш керек. Алар барып өздөрүнүн тармагы боюнча жакшынакай мыйзамдарды жазып, мыйзамдарды оңдогонго аракет кылат деген үмүттөмүн. Так, Рустамбек Райымбеков, сизге жооп бердим. Гуля, мен сизди тааныйм, колдоп да жүргөм. Иниңизди камап койгондо сиз үчүн мен да кайгыргам, бирок азыркы сөзүңүз туура эмес болуп калды. Эми Гуля, мен деген эме эмесмин да жанагындай. Айтат эмеспи тиги орусча айтканда идеального человека не бывает. Мен деген 6 миллион калкка жаккыдай президент эмесмин. Президент дагы 6 миллион адамга жакпайт. Андыктан саясатта Гуля экөөбүздүн пикирибиз туура келбей калышы мүмкүн. Себеби дегенде ар кимдин өзүнүн табити бар. Мисалы үчүн деген мен ошол ойлонуп көрдүм да. Аябай жакшы ойлондум. Мекеним Кыргызстанды шайлабайт болчумун. Биримдикти шайлабайт болчумун. Замандашты шайлабайт болчумун. Дагы Кыргызстанды шайлабайт болчумун. Анткени бул партияларда кимдер бар экенин өзүңөр көрүп атасыңар. Тиги бүтүн Кыргызстанды шайлайын десем, ал жакка ошондой кузгундар барды. Экинчиден Мекенчилди шайлайын десем, Мекенчилге дагы ким барганын көрүп атасыңар. Жылдыз Жолдошованын кечээги айткан сөзүн уктуңарбы? Ал жакта деген жанагындай ошол сөзсүз эле жанагы машина май койбаса машина жүрбөйт дегендей ошол жалаң акчалуулар алдыңкы орунда болуптур. Акчага карабаш керек болчу деп эсептейм. Себеби дегенде чыныгы элдик партия болсо эл өзү эле колдоп коет. Баштан өтүп атат тиги булар деген акча коротуп элди аралап жүрсө, бир партия бар. Эл өзү ошолорго майын куюп берип, тамагын берип, тескерисинче эл ошол партияны колдоп атат да. Кайсы партия экенин өзүңөр сезип калдыңар окшойт. Райхан Курбанкулова, Алтын айым азаматсыз. Чоң рахмат, Райхан. Журналист катары сын айтпаңыз. Эки тараптын бирөөнү тартып сүйлөгөнгө сиздин кесип жооп бербейт. Мен журналист катары
гуля такыр эле жабышып алдыңыз, жооп берейин. Журналист катары сын айтам, себеби дегенде мен көз карандысыз журналистмин. Мен көз карандысыз журналистмин. Элдик эркин көз карандысыз журналистмин. Менин деген кожоюнум жок. Журналисттердин баардыгынын кожоюну бар. Бай кожоюну бар, депутат кожоюну бар. Кайсы канал, кайсы сайт болбосун, сөзсүз бир бай кожоюну болот ошол. Масал кылат каражаттын. А мен жалгызмын. Мен эч кимге баш ийбейм. Мен бир гана элге баш ийем. Эл менин кожоюнум. Эл менин шефим. Элге мен отчет берем. Элдин кызматын кылам. Элге кызмат кылам. Андыктан мен өзүмдүн жеке пикиримди айтканга укугум бар. Сиз дагы айтыңыз, сиз дагы жарансыз, бизде сөз эркиндиги бар. Айтыңыз, чыгып айтыңыз, түз эфирге чыгып айтасызбы, жазасызбы, ал өз эркиңиз. Мен түз эфирге чыгып көнүп калганмын. Өзүмдүн оюмду айтыш үчүн түз эфирге чыктым. Маратбек Абдылдаев мекенчилди колдойбуз. Колдоңуз, ал сиздин өзүңүздүн жеке тандооңуз да. Ислам Жунушалиев, абдан сабырдуу экенсиң, ушуңдан жазба. Чоң рахмат. Кудайыма шүгүр, Кудайыма миң мирте чексиз шүгүр. Ушу сабырдуулуктан жазбасын Кудайым. Уланбек Жанбаев, саламатсызбы? Адвокат Хасан беле уулу бирөөнү өлтүрдү деп айыптап атышты эле. Ал иш эмне болду? Шайлоо башталып, унчукпай калышты. Саламатсызбы Уланбек? Мындай болгон, Хасановдун уулун күнөөлөгөн Фатима эже мага келип бирөөлөрдөн номеримди алыптыр, мага чалды, жолуктук, айтты болгондой. Анан кийин деген ошол РОУДга чакырды. РОУДга бардым. Барганда анан кийин ошол тууган уругу менен түз эфирге чыкты. Болгондо ошол мен ошол түз эфирде Канат Хасановго кайрылдым. Айта турган сөзүңүз бар болсо, сиздин да чындыгыңыз бар. Айта турган сөзүңүз бар болсо, келиңиз, мен түз эфир менен чыгыңыз дедим. Келген жок, келгиси келген жок. Мейли, өзү отуруп алып түз эфирге чыгып популисттенип атат, кыла берсин. Анан кийин деген Фатима эжеге окшоп эле башкалар дагы ошол соттон, милициядан, прокуратурадан чындык издеп, адилеттүүлүк издеп мага келишет. Ошо Facebook аркылуу чыгышат. Анан бирөөлөрдөн номерлерди алып чалып келишет. Анан ошону түз эфирге чыгарып аракет кылып атам мен. Жардам кылып атам. Анан кийин деген ошол Хасановдун уулунун иши боюнча эмне болду мен билбейм. Эгерде Фатима эже мага кайрылып маалымат берсе, мен ал маалыматты чыгарганга аракет кылам. Баш тартпайм, жардам берем. Түз эфирге чыкканга жардам берем, маалыматын коомчулукка жеткиргенге жардам берем. Бирок деген мен өзүм басып барып, эмне болду деп сурап, аралашып башымды тыкпайм. Анткени деген мага жөнөкөй жаран катары келди. Ал кишини мен тааныбайт экем. Ошо каза тапкан күйөөсүн да тааныбайт экем. Тааныч эмесмин. Ошол бирөөлөр аркылуу келип эле түз эфирге чыгып бер деди. Чыктым, болду ошол эле. Анан шайлоо башталып калып унчукпай калышты дейт. Анан мүмкүн шайлоодон кийин уланаар, анысы мен билбейт экем. Сизде акча алганы боюнча факт жок болсо, публично айткан сөзүңүз үчүн жооп бере аласызбы? Гуля, успокойтесь, пожалуйста. Уже эме бүт жанагындай чектен ашып атасыз да. Кайсы акчаны айтып атасыз, мен түшүнгөн жокмун. Публично кайсы сөз? Менде дагы немелер бар, адамдар бар. Эгерде керек болсо ошолордон түз эфир даярдатып коеюн. Жанагы немеси боюнча. Ошол сиз айтып аткан акча боюнча проблема жок. Кимден канча акча алып, кайсы шайлоого келгенин далилдеп бере турган адамдар бар. Алар айткан үчүн мен айтып атам да. Ал адамдарды Асанбеков жакшы тааныйт. Айтып коюңуз Асанбековго. Айчүрөк Кыдыршаева, менин түз эфирим сизге жакпаса, анда окубай эле коюңуз, укпай эле коюңуз, комментарий жазып убара болбоңуз. Башка немелер менен, журналисттер менен башка адамдардын эфирине, постуна кирип жаза бериңиз. Мен сизди зордой албайм. Советбек Асранов, мен деген Ооган согуштун ардагерлер партиясын колдойм деп айттым, далилдедим эмне үчүн колдогонумду. Чындыкты айтып сабырдуу болуңуз, ушуңуздан жазбаңыз. Абдилатип Ураимов, чоң рахмат сизге. Сабырдан жазбасын Кудайым. Шайлоого барам, Афган согуштун ардагерлер партиясына добуш берем.
Уланбек Жаанбаев, чоң азатка кандай пикирдесиз? Кечеги ЛТРде дебатты кызыктı, Кыргызский Жириновскийго дейт. Психикалык жактан оорулуу адамдай элес калтырды мага. Былтыры 2019-жылдын май айында Сыймыктан интервью алганмын. Аны түшүнбөгөндөр өзүң мактап алып, эми кайра эмне мынтип жамандап атасың дейт. Мен аны мактаган эмесмин. Сыймык Жаппыкеев деп элдер сүйлөгөндө эмне деген инсан экен, интервью алып көрөйүн деп интервью алганмын. Анан ошондо ошол мындай оорулуу адамдай сезилген. Ошондуктан мен такыр байланышпай, оолагыраак болоюн, алысыраак болоюн деп бул адам менен такыр байланышпай койдум. Жайында чакырган, шайлоого аттанабыз, барабыз деп, анан мен ошол шайлоого мен силер менен барбайм деп ошондо эле баш тарткам. Кыргызстанда өзгөртсө болобу же ушул абал жакшыбы дейт. Өзгөртсө болот да, эгерде деген жанагындай урдабайм, ичпейм, жебейм, элим үчүн кызмат кылам деп, эл өзү чогуу, эл менен чогуу байып, эл менен чогуу иштеп, эл менен чогуу элге кызмат кылса, албетте өзгөртсө болот. Неге болбойт? Алмаз банянын кожоюну 22 миллион төлөп кой дебейсиңер дейт. Мындай. Сизге жооп берейин, эме кылат жанагы. ФЧС деп коет экен го. Баягы 2006-жылга чейинки алына турган салык экен. 2006-жылга чейинки алына турган салык 2006-жылы өкмөттүн токтому мененби, мыйзам мененби жоюлган экен. Анан кийин деген эми баягы тиги Таштанбеков шайлоого кетип атканда, ошол шайлоого бут тосуу иретинде ошол 2006-жылы төлөнбөй калган салыкты төлөп койгула деп атпайбы. Ал токтом өкмөттүн токтому менен ошол мыйзам, ошол норма өкмөттүн токтому менен жокко чыгарылса дагы төлөп кой деп атат да. Өкмөт мыйзамсыз иш кылып атат. Мага түшүндүрүп айткандай, мен ушундай түшүндүм. Бул деген ушул жана 22 миллион сомдук налогту Жаппыкеев өзү тууран өзү түшүнүп алып суроо берип алды, өзү осол болуп калды. Жанагы атайын шайлоого бут тосуу катары ойлонуп табылган налог болчу. Гуля деген кыз сүрөтү жок экен, фейк окшойт. Эжаны жолотпош керек деп айтканыңыз туура эмес го деп эсептейм. Мен сиздин оюңузду эми түшүндүм, себеби афгандарды колдоп жатасыз да, Атемирбек Асанбеков да Афган согушуна катышкан. Албетте конкурентти жолотпош керек да дейт. Жок. Буга чейин айткан сөзүмдү укпаптырсыз. Мен Атемир түз эфирге чыгып атам. Азыр 100га жакын адам көрүп атат. Афганецтерди бийлик ар дайым, ар кайсы убакта, ар кайсы бийлик буларды 3-4кө бөлүп койгон илгери элечи. Бөлүп койгондагы ошо булар бирикпесин, чогуу болбосун, биригип чогуу боло турган болсо, булар чоң күч деп буларды 3-4кө бөлүп койгон. Туура айтып атасыз. Асанбеков деген өзүнчө бир ал дагы Афган согушуна катышкан киши экен. Мен кече жакында уктум, мурун билчү эмесмин. Бирок деген эгерде акылы болсо, эгерде чын жүрөгү менен Кыргызстанга күйсө, анда Кыргызстанда жашасын, чет өлкөдө жашабай. Бул бир. Экинчиден, афганчылар менен чогуу жүрбөйбү? Афганда деген булар деген жанагы неме болгон да, согуш талаасында кан көргөн, ок жеген, кыйналган, ач калган, кеч калган, согуш талаасында жүргөн адам бирге болуш керек да, чогуу болуш керек да. Эмне үчүн деген булар өзүнчө отдельно бөлүнүп алып, ар кимси ар кандай эме партиялар менен шайлоого баратат. Келсин, чогулсун, бириксин. Афганчылар бириксе, билесиңерби кандай күч болот? Жакшы болмок ошол нерсечи. Себеби дегенде булар жанагы тынчтыктын баркын билет да, мекенин баркын билет. Ошондуктан мен Асанбековго окшогондорду бийликке жолотпош керек дедим. Анын себебин айтып бердим. Дагы түшүндүрүп берейинби? Шаршенчесинен кайра кайталап, мейли. Бирок акыркы жолу сиз үчүн кайталап берейин. Гуля, аябай эле тынбай калдыңыз. Кимиси болосуз? Асанбековдун 5-6 катыны бар деп уктум элем. Ошол 4-5 аялы телефон чалып мага ыйлаган. Ошол айтып берген бар жоктун бардыгын. Асанбековдун алган акчаларын. Эгерде Асанбеков мени сотко бере турган болсо, ошол аялды сүйрөп барам. Ошол аялы жооп берет. Как раз аялынан качып жүргөн экен. Аялы ошол сотко барганыбызда кармап алсын. Асанбековго окшогондорду жолотпош керек бийликке деген себеби, булар деген чет өлкөдө жашап атпайбы? Кыргызстанда жашаш керек. Кыргызстанда бийликке барам деп атасыңбы? Депутат болом деп атасыңбы? Президент болом деп атасыңбы? Анда Кыргызстанда жаша. Кыргызстандагы проблемалар менен оорур сен дагы бизге окшоп.
суу жок экенин көр, таза суу жок экенин көр. Айылдарда жолдор жаман экенин көр. Айылдарда кичинекей балдар 2-3 километр, 5 километр, 10 километр басып башка айылга мектепке барганын көрсүн. Биздин кендер сатылып атканын, чет өлкөлөргө сатылып атканын көрсүн ошол Асанбеков. Ушул жерде жашап, биз ооруган оору менен ооруп, биз башыбыздан өткөрүп аткан проблема менен бул дагы башынан ошол проблемаларды өткөрсүн, анан кийин бийликке барсын деп атам. Болбосо чет өлкөдө жүрүп келип алып, анан бияктан деген келип коюп бийликке отуруп алыш керек экен. Андай болбойт. Анын үстүндө конституцияда жазылган. Кыргыз Республикасынын ошо депутаттыгына же болбосо президенттигине талапкер 5 жылдан кем эмес убакыт Кыргызстанда үзбөй жашаш керек деген норма бар. Ошол мыйзамды аткарбай эле Асанбековуңар ошентип шайлоонун алдында келе калып шайлоого катышып жүрөт. Эгерде ошол жагынан эми өтпөй атат да, жеңбей атат да, эгер жеңе турган болсо мен ошол жагынан сотко беришим мүмкүн Асанбековду. Буга чейин эмнеге Кыргызстанда жашаган жоксуң? Эмне үчүн деген азыр деген бийликте отурасың? Бийликке бара турган адам мыйзамга баш ийип 5 жыл, кеминде 5 жыл Кыргызстанда жашаш керек деп мен сотко берем Асанбековду. Айта баргыла. Абдылдебек байке, ден соолук, аманчылык, ишиңе ийгилик каалайм Алтынай. Ойлогон оюңузга, тилеген максатына Кудай жеткирсин. Чоң рахмат, Кудайыма шүгүр, чексиз шүгүр. Омин, айтканыңыз келсин. Цымык өтө туура замечание кылды. Журналисттер туура көйгөйдү көтөрүш керек, анан детский вопрос бербей, анан эмне кыласың деп. Айчүрөк Кыдыршаева эжекем тынбай койду го. Биринчиден эфирди сыйлаш керек. Мен деген 23 жылдан бери журналист болуп, эфирге чыгып жүргөн адаммын. Диктор болуп, редактор болуп, журналист болуп иштеп жүргөн адаммын. Ошондуктан эфирди сыйлаш керек. Анан кийин деген ал деген Сыймыктын өзүнүн менчик каналы эмес да, ал деген элдик ЛТР каналы. ЛТР каналга баргандан кийин өзүн маданиятты алып жүрүш керек болчу, тарбия көргөн адамды алып жүрүш керек болчу, барып алып туруп деген алып барушулар да урушпай. Алар дагы даярданган, алар суроо берип атпайбы? Кайсы детский вопрос? Детский вопрос эмес, алар деген ар бир партиянын программасын карап туруп, ошол программадагы суроолор программага ылайыктуу суроолорду берди. Анан сиздин сыймыгыңыз өтө акылдуу боло бербесин да өзүнчө эле. Андан акылдуулар да бар. Чоң Азат боюнча оюңузду өзгөрткөн жоксузбу? Чоң Азаттын артында ким турганын айтып койсоңуз биз дагы билгибиз келет. Гулечка, моя дорогая Гулечка. Май айында менин деген немемди көрсөңүз, ушул профилиме кирсеңиз, май айында мен Чоң Азатка Facebook аркылуу суроо узаткам. Мартта түз эфирге чыгып суроо узатайын десем, Чоң Азат менден качып, түз эфирден менден качып суроо интервью бербей жүргөн. Анан мен деген эл аркылуу, Facebook аркылуу суроолорумду берип койдум. Ошол суроолорумду Чоң Азат жооп берген жок. Алтынай каралагандын чеги болот деп жазыптыр. Бир сүйлөм жазыптыр, ошентип кутулмуш этти. Өзүн оппозиция сезип атат, Алтынай мени каралап атат деп, как будто мен деген бийликте отурган адам имишмин дагы, ал деген оппозицияда жүргөн адам имиш. Ошондуктан сизге менин кеңешим, менин профилиме кириңиз дагы, май айында неме кылган Facebook аркылуу Чоң Азатка берген суроолорумду окусаңыз, ошондо деген сизге баардыгы түшүнүктүү болот. Чоң Азаттын ким экенин, кимдин долбоору, кимден тыйын алып, кимди алдап атканын ошондон көрө аласыз. Айтмакчы, англисче жазсаңыз, Алтынай Арстанбек деген менин YouTube каналым бар. Ошондо ошол берген суроомду YouTube каналыма дагы жүктөгөм. Ошондон эртерээк табасыз деп ойлойм го. Себеби дегенде Facebook'та майга чейин тиги Facebook'тун лентасын жылдырып отуручаңды канча күн өтүп кетет. Темирбек Асанбеков Афганды жакшы билет сага караганда. Билет, билсин. Себеби дегенде ал Афганда согушкан турбайбы? Канча күн согушканын мен билбейм. Сураштырайынчы. Афганецтер жанымда эле го. Алардан сурайынчы эртең барып жумушка. Асанбеков канча күн служит эткен, канча күн Афганга барып согушкан деп сурайынчы. Себеби дегенде бир күн барып алып да өзүн афганчы сезгендер бар турбайбы? Анан мен деген Афганистанга барып согуштум деп айткан жокмун. Себеби дегенде мен Афганистанда согуш болуп атканда төрөлгөн болушум керек. Себеби дегенде мен деген мен кыйынмын, афганецмин, Афганистанга барып согушканмын деп мен мактанган жокмун. Андыктан жакшы билет сага караганда деп мындай жаш балдарды айтышканыңыз кичине мындай аксакалдыгыңызга жарашпай калды. Сүрөттөн көрүнбөй атат канча жашта экенсиз, бирок
менден кичүү болосузбу, улуу болосузбу, ошентсе да мен сиз деп коеюн. Мика Алиев дейт, мең өзүңдүкү жакшы иштейби, 200 аялсың, чын-чынында кебетең башкача болуп калыптыр. Мен кебетем эмнеси жакпай атат сизге? Сулуу экеним жакпай атабы? Эмне жакпай атат? Мен өзүмдүкү Мика Алиев деген фейк окшойт. Ушундай фейктерди ажыраттыңар, өзүңөрдүн жүзүңөр менен кирип, өзүңөрдүн жүзүңөр менен сүйлөп, өзүңөрдүн пикириңерди айтып, кайдыгер болбой жүрсөңөр жакшы болмок. Себеби дегенде силерге окшоп ар жерге кыпчылып, ар нерсе жазып, провокация кылып, анан эч бир жумуш жасабай, эптеп септеп күн өткөргөндөн көрө мага окшоп кайдыгер болбой, ачык, айкын бетине айткан жакшы. Сагаттан келе турганда кыз табылат, туура сүйлө, кыз киши калыс болуш керек. Тең келген кыздар чыга берсин, пожалуйста. Мен өзүмдүн билгенимди айтам, билбегенди билбейт экенмин деп эле айтам. Мен андан намыстанбайм. Анткени адам деген идеальный болбойт да, адам деген билбеген нерселери бар. Мен араң 45-ке чыктым, билбеген нерселерим толтура. Андыктан проблема жок. Гуля. Макул, ар бир адамдын ою баалуу. Рахмат жооп берип койгонуңузга, ишиңизге ийгилик каалайм. Сизге да чоң рахмат, тажатканыңызга чоң рахмат. Асанбеков тууралуу менин оюмду жеткирип барасыз деген үмүттөмүн. Айчурок Кыдыршаева акчага сатылба дейт. Мен кимге канча акчага сатылганымды билесизби? Билсеңиз анда далилдеп бериңиз. Мен түз эфирде көрүп аткандар, мага кимиңер канча миллион сом акча берип койдуңар, ошону ачык айтып жазып койгула. Себеби дегенде далил менен жазгыла. Себеби дегенде чыгып сүйлөсөң эле, өзүңдүн оюңду айтсаң эле, канчага сатылдың, анан канча акча алдың, ким сатып алды деген адамдар өзүңөр ушундай провокация кыласыңар. Себеби дегенде эмнеге сатылбаган адамдар толтура? Өзүнүн оюн айткан адамдар толтура, өзүнүн позициясы бар адамдар толтура, жеке пикирин айткандар толтура, өзүнүн укуктарын талаша билгендер толтура. Анан диванда отуруп алып, канча алдың, канчага сатылдың деген сөз. Билбейм ал кандай адамдын сөзү. Так, Асан Асанов деген фейк. Алтынай алтын эмес эле, Ашмантай экенсиң, жаш эле кыз экенсиң, неге мынча сүйкүмүң жок? Сага сыймык байке, жагымдуу жөнөкөй адам, ичи бузук адамдын жүзүнө чыгарып коет, Кудайым. Асан Асанов эмес эле кыз окшойсуң, сыймык байке, жагымдуу жөнөкөй деп сүйүп калган окшойсуң. Ал кишинин үй бүлөсү бар. Сүйүп калсаң өзүн айтып кой. Анан кийин деген менин өңүм жөнүндө сөз болгон жок да азыр бул жерде. Менин деген саясат жөнүндө оюм, шайлоо жөнүндө оюм жөнүндө сөз болуп атат. Анан кийин сиз өзүңүз деген Асан Асанов сүрөтүңүз жок экен, демек өңүңүз менден да начарыраак окшойт. Сүрөтүңүздү койбой бекитип койгон экенсиз. Мен мынау Кудайым берген өңүмө шүгүр айтам. Кудайым берген өңү менен эле чыгып келатам. Шүгүр. Айжамал Ибраимова, и я вас уважаю, успехов. Айжамал, чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сыймык жумуштан эмне болуп четтетилген, анын өзүнөн сурагыла. Себеби дегенде мен сыймык эмесмин, менин атым Жапыкеев эмес, менин атым Алтынай Арстанбекова. Эмне болуп четтетилгенин эл толтура айтып жүрөт, өзүнөн да сурап койгула. Себеби дегенде өз жөнүндө сөз сурасаң, ким акча берди, канча акча берди деп сурасаң, ошолорду блоктоп коюп турбайбы? Бүтүнөн кеткен жок, мен бүтүн Кыргызстанда мүчө эмес элем. Мен журналист катары болгону жанагындай туруктуу оппозиция деп Мадумаровду колдоп жүрчү элем. Пресс-конференцияларына барып интервью алып, ал киши жөнүндө оюмду жазып, ал кишини колдогон биздин мигрант жарандарыбызды колдоп жазып жүргөм. Мен партияда мүчө болгон эмесмин. Мен ушул убакытка чейин эч бир партияда мүчө болгон эмесмин. Мен афганчылардын партиясында дагы мүчө эмесмин. Болгону жаран катары, журналист катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары мен Афган согушунун ардагерлер партиясын колдойм. Болгону ошол. Мен эч бир партияда мүчө эмесмин. Мика Алиев, эмнеге чыктың эфирге? Башың көрбөсөң сага түшүнүксүз да. Бүтүн Кыргызстанды колдоймун. Бүтүн Кыргызстандын
бүтүн Кыргызстанды колдогон элди колдоймун. Бүтүн Кыргызстанды эмне үчүн колдобойсуз деген суроо туура эмес суроо. Мен Мадумаровду колдобойм. Жыйырма эки миллион сом налог боюнча Айчурок Кыдыршаева отуруп алып балетовоз болуп сүйлөгөндөн көрө эфирди кайрадан көрүп коюңузчу дегенде мен буга чейин айттым. Уланбек, сизге да чоң рахмат. Суроо берген чоң рахмат сизге, суроо бергениңиз үчүн, эфир көргөнүңүз үчүн. Тилекбай Базарбаев: чындык ачуу болот, айта бер карындашым, таза сүйлөп атасың дейт. Чындык ачуу болот, чындык эч кимге жакпайт, чындыкты айтсаң эч ким жактырбайт. Ой, сен кимсиң анан кийин деген, сен деген анан эмне деп башташат. Мен чындыкты айтам, болгонду айтам. Кошоматтанып эмне кылам? Эч кимден коркпойм, коркпош керек. Тилекбай Базарбаев, сизге чоң рахмат. Ким акчаны көп берсе ошого иштейт дейли. Ким акчаны көп бериптир? Көп берем дешкен, мекеним Кыргызстан, биримдик эме сунуш кылмады. Беребиз дешкен, бирок мен колдобойм аларды. Афганчылардын колунда акча жок билесиңер да, алардын көбү майыптар, жөнөкөй мугалимдер, жөнөкөй дарыгерлер, ушул аз айлыкка иштеп аткан алар кайсы акчасын бермек эле? Ойлонуш керек да адам деген. Мага эркин журналист катары сизди сыйлайм. Менин оюм боюнча дайыма туура позиция жүрөт. Ушуңардан жазбаңыз. Эленора Чекирова, сизге чоң рахмат. Ошо айткан чындыкты баалаганыңыз үчүн, берген бааңыз үчүн сизге чоң рахмат. Нуржамал Касымбаева: алтын туура айтып атасың. Сөздөрүңө, пикирлериңе толук кошулам, азаматсың. Чоң рахмат Нуржамал эже. Бир аз эс алчы, эркек эркектей болуш керек. Чоң казат калп айтышып, элди алдап жатса, айт, ар кимге даттанып үйүңдө олтурбай, чын болсо эл сени колдойт дейт. Мен эркек эмесмин. Мен Алтынай деген атым бар, Арстанбекова деген фамилиям бар. Мен аял кишимин, мен энемин. Мен ким? Мен өзүмдү эркек деп атам ба? Ойлонуп сүйлөсөң, жайындабы? Бул биринчиден. Экинчиден, элди алдап 500 сомун алып атпайбы? Пенсионердин 500 сомун алып атат. Биякта бирөө жазып атат. 1,5 миллион берип, анан 3,5 миллионду ким каяктан алышты белгисиз. 5 миллионду эл чогулткан жок деп бирөө жазып атат. Ошол аралашып жүргөндөр жазып атат. Сен ошолорду жакшынакай оку биринчи. Буга чейинки мен 1 сааттан бери чыгып атам, ошол эфирди көр, анан кийин жаз, макулбу? Ортосунда кирип алып, ар нерсени дөдүрөй бербей. Мен даттанып үйдө отурган жокмун. Мен буга чейин айтып жүргөм. Сен мени тааныбайсың. Биринчи таанышып ал мени менен, анан кийин жаз. Асылганым чоң казат болду го дейт. Асылганым чоң казат эмес. Мен асылгыдай. Асылган деген сөз эмне деген сөз? Асылдың деген сөздү кантип түшүнөсүңөр? Ушул сөздү айтарда, жазарда ойлонуп жазасыңарбы? Мага чоң казат жөнүндө маалымат келип атса, аманат сөз деп айтып кой деп атса, мен эмнеге унчукпай отурушум керек? Мен ушул аманат сөздү айтып атам. Буга чейин да айтып келгем чоң казат боюнча. Укканды, көргөмдү, билгенимди ачык эле чындыкты бетке айтып атам. Эмне үчүн мен деген унчукпай отурушум керек? Унчукпай, кой ай деп эмнеге мен аяшым керек? Аны дагы мага аманат сөз деп башка адамдар айткан да, айттыбы, значит мен айтышым керек. Эмне үчүн мен аны жашырып отурушум керек? Өзүңдүн артыңда ким турат, айланайын айтчы, же акчаны жакшы төлөгөндүн кулусуңбу? Түшүнгөн жокмун. Ким акча төлөп атат? Түшүнгөн жокмун. Азыр бизде акчалуулар кимдер? Бай партиялар. Бай партияларды мен колдоп атамбы? Колдогон жокмун. Менин артымда апам бар. Апам экөөбүздүн артыбызда Кудайым турат. Болду. Башка эч ким жок. Ойлонгондой жазаардын алдында мындай жакшылап ойлонуп жазыш керек да. Ишенгеним Кудай. Башка эч кимге ишенбейм. Туура айтасыз. Нуржамал Касымбаева эже туура айтып атасыз. Үзөң кугуш сатылып жатканда каршы болгон депутаттардын бири болгон да Акбөкөн Таштанбеков. Ошол жөнүндө да айтсаңыз, ошону айтып кетейинчи, айтмакчы. Неме Сыймык айтып атпайбы кечеги ЛТРдин түз эфириндечи? Биринчи парламент келип немени каркыраны сатты, анан үзөң кугушту сатты, анан жер үйдү сатты деп атпайбы? Тиги
ошону биринчи кагаз менен далилдеш керек да, адамды күнөөлөгөндөн мурунчу кагаз менен далилдеш керек. Токтомдор бар, аны издеш керек, иликтеш керек. Факты менен, кагаздар менен ошол токтомдорду таап, далилдеп туруп анан сүйлөшүш керек да. Анан ошентип сүйлөп койсо элдин баары ой сыймык азамат молодец деп эле аркасынан кетип атпайбы? Сыймык туура эмес болсо, сыймыкты соттоп камай турган болсо, ошол эл туруп бере алабы? Кеп ошондо. Ошондуктан мен туруп эле ал жаман, анан бул жаман, анан кийин дебейм. Менде далилдер бар, ошон үчүн мен сүйлөйм. Далилдер бар үчүн. Нуржамал Касымович туура айтып атат. Ошол өзөнгө кууш өтүп кетип аткан маалда башка эмеге, өзөнгө кууш Кыргызстандан кетип аткан моментте жогорку кеңеште эки эле депутат каршы болгон. Анын бирөөсү Акбөкөн Таштанбеков болчу. Бул 2005 жылдагы парламенттин депутаты Акбөкөн Таштанбеков каршы добуш берген. Мага мени менен болгон интервьюда ошону айтып берген. Ага чейин ошол Акаевдин маалында чоңдор келип, спикер баш болуп, башкалары келип, аябай сураптыр да тиги эме деп, эме кылгыла депчи. Макул болобу эми, берип коелу, анан добуш бер, анан кийин өткөрүп жиберели, анан кийин эми эл менен бир бол, депутаттар менен чогуу бол деп аябай эме коркутканы болуптур, акча сунуштаганы болуптур, суранганы болуптур, жалдыраганы болуптур, урушканы болуптур. Иши кылса, ошол өзөнгө куушту койгондо макулдугуңду бер деген адам көп болуптур аябай. Ошого карабай Акбөкөн Таштанбеков дагы эмелер болгон экен, сунуштар болгон экен, ооруп келбей калбайсыңбы деп. Ошондо деген сен ордуңа кнопканы биз басып коебуз деген ошондо чыккан окшойт да. Ошого карабай Акбөкөн Таштанбеков жок, мен оорубайм. Мен жумушка келбей койбойм, башка шылтоолорду айтпайм. Мен келип, мен добуш берем деп келип каршы добуш берген. Эки эле депутат. Карасаңар тиги эме жогорку кеңештин токтомдорунун сайтына кирип карасаңар табасыңар. Жогорку кеңештин эки эле депутаты өзөнгү куушту өткөрүп бергенге эки эле депутат каршы болгон. Анын бирөөсү Акбөкөн Таштанбеков. Ошону биле жүрүңүздөр, ошону унутуп калыптырмын. Рахмат Нуржамал эже эстеткениңизге. Адахан Мадымаровду колдобойм, бүтүн Кыргызстанды колдогон элди колдойм. Асан Асановго жооп бергениңе 5 деген баа менен Ислам Жунушалиев чоң рахмат. Эми Кой аксагы менен миң деген жакшы макал бар. Кыргыздын ар бир макалы чоң философия. Кой аксагы менен миң. Ушундайлар менен 6,5 миллион экенбиз. Баягы мамлекеттен чыгара албайсың, кетпей албайсың, айла жок. Ушундай адамдар менен 6,5 миллион экенбиз. Айла жок. Аида Абдрахманова, ишиңизге ийгилик. Дайым чындыкты айтып келесиз, азаматсыз. Аида, сиз дагы өзүңүздүн кесиптин мыкты профессионалысыз. Мен сиз менен дос экениме аябай сыймыктанам. Чын жүрөгүмдөн сизди жакшы көрөм. Анткени баягы жүрөк менен жактырган досум болосуз. Ошондуктан сизге дагы чоң ийгилик каалайм. Кыргыз Шехзаде, мен колдобойм дейт. Колдобосо ал өзүңүздүн жеке пикириңиз, эч ким эмете албайт, сизди зордой албайт. Азаматсыз ишиңизге ийгилик. Ар ким өзүнө эле жараша сүйлөйт. Сиздин өзүңүздө, жүзүңүздө, жүрөгүңүздө таза экени көрүнүп турат. Чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, чоң ийгиликтерди каалайм. Мадымаровду эмнеге колдобойсуз? Сизге жакпаган иш кылдыбы? Дагы бир жолу айтам. Айдар Төлөнбаев ушул түз эфир бүткөндөн кийин баштан аяк бир сыйра көрүп койсоңуз, болбосо түз эфир уланып кетип атат, узарып кетип атат. Элдер чарчап кетти окшойт. Башынан баштап көрсөңүз, Мадымаров жөнүндөгү айткан оюмду ошол жактан угуп аласыз. Бул эже ким вообще-то? Сиз кимсиз деги деп Кыргыз Шехзаде жазды. Кыргыз Шехзаде, кыргызсыңбы, кыргыз эмессиңби мен билбейм. Мен кыргыздын жөнөкөй карапайым кызымын. Атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова. Мен көз карандысыз элдик эркин журналистмин деп өзүмдү позициялап жүрөм. Уже 2 жылдан ашып калды. Анан Кыргызда жанагы соттон адилеттүүлүктү, чындыкты издегендер мага келет. Мен түз эфирге алып чыгып, элге жардам берип жүрөм. Ошоnuма шүгүр айтам. Тулаев Мамазаров молодец Алтынай дейт. Чоң рахмат. Мадымаров силердин колдооңорго муктаж эмес го деп ойлоймун дейт. Муктаж эмес. Муктаж эмес, бирок деген эме ал киши деген чоң саясатчы, маданияттуу саясатчы. Жапкеевде кандай болсун?
Жапыкеев, Текебаев менен Мадумаровдун деңгээлине жетиш үчүн аябай көп убакыт керек. Мадумаров менин колдоомо зар эмес, бирок деген мен жаран катары өзүмдүн пикиримди айттым. Журналист катары өзүмдүн жеке оюмду айттым. Укса угат, укпаса кулактын сыртынан чыгарып коет. Көңүлгө алса алсын, албаса койсун. Бирок менин оюм ушундай. Сейит Атамбаевдин партиясы жөнүндө менин оюм өтпөйт, бирок деген россиялык жана күркүлдөрдүн, Россиядагы менмин дегендердин артынан ошолордун сүйлөшүүсү менен келиптыр деген сөздү угуп атам. Албетте аларды эч ким колдобойт. Айтмакчы, Сыймык Жапыкеев парламентке бара турган болсо, Атамбаевдей балп бетме саясатчы болот. Саясатчы болоруна да көзүм жетпейт. Канат Караев кайсы партияны колдогонун айтты. Мен Афган согушунун ардагерлери партиясын колдойм. Аманатты эмне үчүн сага айттырат? Жашынып алып сени жаманатты кылып жаткан жокпу ошол адам дейт. Жок. Жипара Эсенкулова мен үчүн күйгөнүңүзгө чоң рахмат. Билбейм ошону эмне үчүн мен аркылуу айттырат. Билбейм, ошону айта албайм, себеби дегенде баягы чындыкты айтат деп мага келишет. Баш тартпайт, жардам берет деп мага келишет. Анан кийин деген мен дагы далилсиз айтпайм, сөзсүз далили менен айтам. Мени жаманатты кыла албайт, себеби дегенде мен жарандык активист, көз карандысыз журналист катары аманат сөздү жеткирип жүрөм, айтып жүрөм коомго. Ошондуктан келет болуш керек. Бул деген ишеним да. Ишенимге ар бир адам ээ боло бербейт болуш керек. Ошол жүктү мойнума жүктөп койгон Кудайыма ыраазымын. Чексиз шүгүр. Абида Ажматжанова. Алтынай Азаматсың, сиңдим, достойно жооп берип жатасың. Чоң рахмат. Кухня Сыймык кур эле далил жок бакырып атып, 10 000 сом айыпка чыгылды. Туура айтып атасыз, ошол мындай далил менен сүйлөшүш керек болчу, анан элди козутпаш керек болчу. Биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, мыйзамды сыйлашыбыз керек. Жаманбы жакшыбы мыйзам деген бар бизде. Ошондуктан мындай мыйзам менен эсептеше билишибиз керек. Нуржамал Чалаева, ийгилик сизге дейт. Чоң рахмат Нуржамал. Айдар Төлөнбаев, рахмат. Сизге да рахмат. Ар кандай адамдар көп, ар пикир да болот. Ишиңизди уланта бериңиз дейт. Чоң рахмат сизге. Абдан сабырдуу экенсиң, ушундан жазба азаматсың, Ислам. Чоң рахмат Ислам байке. Улуу болосузбу, кичүү болосузбу? Чоң рахмат. Айта турган сөзүмдү айттым. Мына 100дөн ашык адам мени түз эфирде көрүп атат. Комментарийлер түгөнүптүр, ошондуктан мен дагы түз эфирди жабайын деп чечтим. Уруксат берсеңиздер. Менин айта турган оюм бир нерсе суранып кетет элем. Бул жакта баягы маданиятсыздар, тарбиясыздар жазып атпайбы? Өзүбүздүн ишибиз, кимди шайлайбыз өзүбүз билебиз. Өзүңөр билесиңер, мен жаран катары, көз карандысыз журналист катары, саясатты жазып жүргөн, саясатта аралашып жүргөн адам катары кимдин ким экенин билем дагы. Ошон үчүн мен башкалардан дагы Афган согушунун ардагерлери партиясынын жөнөкөй мугалим, дарыгер талапкерлерин шайлап бериңиздерди сурандым. Дагы суранып кетем. Анткени мен аларды көрүп жүрөм, жөнөкөй адамдар. Андыктан ушул Афган согушунун ардагерлери партиясын колдоп бериңиздерди суранам. Түз эфир аягына чыкты. Тилекке каршы түз эфирди мен азыр аяктайын. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Шайлоону аман эсен өткөрүп алалы. Ызы-чуу болбосун, революция болбосун. Энелердин жанында балдары болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Анан эң негизгиси Кыргызстанга коронавирус келбесин. Кудайым сактасын. Аман туруңуздар. Кийинки түз эфирге чейин оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар.